урматтуу айыл өкмөт. Жок дегенде өзүңүз бата тургандай тешик кылып койсоңуз жакшы болмок экен. Бул жер эртең чын эле адамдар жарандар айтып аткандай толуп кала турган болсо, курсагынан илинип, курсак жарылатмы ого айыл өкмөтүнүн? Айыл өкмөткө айтып түшүндүрө албай атабыз да бизчи. Sen milletin kıl sen. Sen ne kıl be tamam. Кылган жоксуң. Успаңыздар. Газирге жоголчу. Успаңыздар. Жоголчу. Неге жоголат мен? Эмне деп атасың? Эми сиздер мамлекеттик муниципалдык мекемесиздер. Мекемеде ар бир түшкөн чыккан акча бухгалтерия менен кетиш керек. Кириш чыгыш деген бар да бухгалтерияда. А сиз кириш чыгышты чөнтөккө кылып алган турбайсызбы анда? Кириш чыгыш чөнтөктөн меселе, кириш чыгыш как положено жүрөт да. Квитанция бересиздерби? Жөн эле неметпет. Кирген кишиге? Квитанция жакында бериле баштайт. Жакында азырчы, буга чейин? Берилген эмес буга чейин. Бул проекттин максаты бул жерден канализация деп акча бөлдүрүпсүңөр. Кереткен дагы полияга жөн эле слив жок эле. Жөн эле полияга коюп жиберет экен да. Ушул суу жерге сиңет. Менин 5 балам ушул сууну кайра ичет. Аким катары сиз сөз бересизби? Бул элге түтүн түтөбөштүгүнө ошол канализациясы жолго түшүшүнө кепилдик бере аласызбы? Эми мындай, Улукбек, кепилдикти менимче мындай как жетекчи катары, мен район жетекчи катары жоопкерчилик менен алам да. Кожоюну не болот да? 2 метр мына. 2 метр аралыкта бул үй турат. Военный Антоновка айыл өкмөтү деп атат. Новопавловка айыл өкмөтү ушул нерсени кылып, ушул нерсени жасашкан. Ушул үчүн 9 миллион акча кеткен. Чүйдүн губернатору мына ушундай жагдайга кандай алыңарды көрсөтө аласыңар? Эркиңерди, күчүңөрдү канчалык көрсөтө аласыңар? Москвадагы мекендештерге жарыя, алыстагы боордоштор. Сиздер үчүн Ваш стоматолог клиникасында сонун мүмкүнчүлүк түзүлгөн. Дареги Лухмановская метросу, Светоозерская көчөсү 32. Медициналык борбордо стоматологияда бардык кызматтар көрсөтүлөт. Терапия, гинекология, урология бөлүмдөрү, анализ тапшыруу, УЗИ. Саат 9-дан 21:00-гө чейин жума бою дем алышсыз кызмат көрсөтөт. Ваш стоматолог заманбап жабдууларды орнотуп, тажрыйбалуу такшалган дарыгерлерди гана ишке алган. Улукбектин катталуучуларына атайын акция жана арзандатуулар каралган. Клиниканын стоматологиясында 20% акция, рентген жана консультация акысыз, ишемби күнү УЗИ акысыз, ал эми жекшемби күнү терапевттин кабыл алуулары акысыз. Ваш стоматолог сиздин ден соолугуңуздун сакчылыгында. Саламатсыздарбы урматтуу көрөрмандар. Бүгүн биз ушул Бишкек шаарынын аймагындагы Новопавловка айыл өкмөтүндө турабыз. Ошол айыл өкмөткө караштуу Тынчтык деген конуштун жашоочулары бүгүн бизди чакырып, өздөрүнүн көйгөйлөрүн, даттанууларын айтканы келишти. Биз азыр урматтуу көрөрмандар, негизи эле ушул Тынчтык конушунда, жалпы эле ушул Новопавловка айыл өкмөтүндө 5-6 айылдын бир көйгөйүнө айланган бул ушул мусорный полигон экен. Бул жакта андан сырткары канализациядан жаралып жаткан жагдай экен. Чындыгында бүгүнкү күндө бул айылдарды Новопавловка айыл өкмөтү, Сокулук району мындай өгөй баладай мамиле кылып, өгөйлөп, ар тараптан кысым кылып, кыйнап бүтүшүптүр да. Мына ушул жагдайлардын азыр өздөрүнүн оозунан угуп, өздөрүнүн көздөрү менен көрсөтүп, сиздерге айтып беребиз. Муну көзөмөлдөп отурган биздин ушул жогорку бийликтеги чиновниктер көрүп, бир реакция кылабы, бир кыймылдайбы деген максат менен уюштурулуп турат. Азыр булардын кандай жагдайлары болуп атат, эмне болуп атат, алдыда сиздерге ачып беребиз. Биздин каналга катталганды, бөлүшкөндү, пикир жазганды унутпаңыздар. Аты жөнүңүз кандай болуп атат? Мен аты жөнүм Калчаев Тынчтыкбек, ушул Тынчтык конушунун тургунумун. Бул бизде көйгөй мындай болуп атат да. Башында канализация деп ушул жерден арык казып, яма казып өтүшкөн. Ошондо ушул жердин эли чогулуп барып, бул кандай десек, бизге өзүнүн картасын көрсөткөн. Мондай болот, силер да канализация кошуласыңар, бүт канализация курулуп келатат. Ал убакта турбасын сала элек болчу. Ал кандай болот десек, могу Бычкадан ары 3 километр ары барып ош жерге септик курулат деген. Макул эми бага элкен сүйүнүп канализация болсо кандай жакшы деп сүйүнгөнбүз. Кийин турбасын салганда мындай 250-300 турба салды. Ал жака андай монча түтүндүн канализациясы кошулганга мүмкүн эмес.
Кийин могу бычкадан ары 200-300 метр алып барып канализациясын курду. Ал бизге тетиги 3 километр турган мусордун жыты келип аткан бул жерге ылдам эле да. Ошол болуп атат. Бул канализация самотек кетиш керек болчу. Бычкага алып келип такады да бул жерге насос коюп койду. Мейли кошкон күндө дагы бир күнү болбосо бир күнү насос бузулса 5 минутта могу жерди каптайт да. Москвадан Кыргызстанга тез арада жүк жеткизиш керекпи? Бул ишти адиске тапшырып, аманаттан кам санабаңыз. 1 килограммдан бир нече тоннага чейинки жүктү Кыргызстандын каалаган аймагына жөнөтө аласыз. Улукбектин катталуучулары үчүн атайын жеңилдиктер бар. Байланыш номери +7 926 763 73 81. Эльмира. Ушул Тынчтык конуштун тургунумун да. Эң эле көйгөйүбүз ушу жыттар болуп атат да. Мына мусорубуз постоянно ошол жерде. Мына бул жерден ход бар, Карсакова менен, Алтын Ордо менен ход бар. Алар жолдорунда жакнака жазап коюшту. Айлыкмөт ЖКХга неметилип атыр. Мына шагына жанагы асфальттын немелерин төгүп, ушул жерде жазап коюшту да. Алып келип эле пост бирөө эле Алтын Ордодон да келет, бияктан да келет, тынбайт. Келип эле кете берет. Булар деген мындай болгон. Мусор могу жерде болчу. Бир 4 жыл мурун. Шу жерде уже базада азырчы жанагындай техника койгон база кылып алган. Ал деген мурунку айыл өкмөтүбүз. Ороз. Фамилиясын билбейт экенмин, Ороз деген байке. Ал байке менен ушул жерде мусорду кетире албай эле чогуу эле чырылдап жүрчүбүз. Ошол байке айыл өкмөт болду. Ал айыл өкмөт боло электе эле ушул мусор маселеси менен чырылдап жүрүп, дагы экологторго жазып жүрүп, ушул мусорубузду кетиргиле десек, жер жоктун себебинен ушул жака кетиришкен. Жер жок, бирок деген убактылуу деген да. Бул жерде убактылуу, жер жок, бирок муну казып. Канча аймак бул жерде? Кандай канча аймак деген өзү? Аянты канча? Аянты 2,5 гектар дешкен. Анан ошонун 50 эле немеси гектары неме болуп атат да, 50 эле сотхычы мусорга толуп атат да, азырчы. Анан 2,5 гектардын баары толот да бул жерде дечи. Анан булар деген Алтын Ордолуктар билишкен эмес. Бул мусор бияка келгенин 4 жылдан кийин билип атышат да. Биз деле ошол экенин айтып чыкканбыз. Байке бул жерден алып бияка коюп атасыздар. Кайра эле ошол түтөп, кайра эле ушул маселе кайра эле ушул жерге жаралбайбы дегенбиз да. Ошондо деген жок, биз деген убактылуу. Биз жер тапкандан кийин муну кайра эле алып чыгып кетебиз дешкен. Бирок алып чыгышкан жок. Кайра бул жерге деген Ким айткан ошону? Айыл өкмөт айтканда, мурунку айыл өкмөт. Ошондо дейм, булар ментимите аралашышып эле, кайра эле бири-бирине эле шылтап атышпайбы? Ошол мусорный полигон болуш үчүн атайын тийиштүү документтер, нормалар болуш керек. Документтерин эч кандай көргөзбөйт да, бизге көргөзбөйт. Айыл өкмөт бүт полномочиянын баарын айыл өкмөткө жүктөп коюштур. Даже экологтор билиш неме биз эч нерсе кыла албайбыз дейт. Даже штраф да сала албайбыз дейт. Мына өрттөнүп аткандардын баарын видеого тартып алып, мына видеодо деле бар. Баарын тартып алып туруп деле экологко бардык. Морекеге чара көрүп берип койгулачы. Биз эч нерсе кыла албайбыз. Айыл өкмөтүңүздөргө барыңыздар. Айыл өкмөт чечет дейт да. Анан айыл өкмөт чечпесе, акимге барыңыздар дейт. Баарын чогултуп чакырып алып деле сураганда деле эч кандай жыйынтык. Канча жолу барып, канча жолу сүйлөштүңүздөр аким айыл өкмөт менен? Аким менен айыл өкмөт чогуу келтирдик, бияка чакырдык. Биз эл чогулган сайын эле чакырып атабыз. Бирок эми келип атышат, келгени менен могул мусорубузду жаптыра албайт. Маселе чечпей эле, өздөрүнүн эле. Мына 1,5 айдан бери бир балдарды чыгып келип алыштыр. Мурун болсо частный болчу экен. Бир Улук деген бала бар, Самат деген ЖКХда иштеген балдар. Ошолор келишип эле, биякта деген укмуш жазап атышат эле деп атышат. Жазагандарын көрдүк. Эми багы түртүп эле кайра эле үстүнө эле үйүп атышат. Ичине неме канал немеси казылыш керек экен, астына пленка салыш керек экен, андай нерсе жок. Булар деген киптеп салыш керек экен, анысы да жок. Мисалы үчүн андай кылбайлы. Венереже келиңизчи, ошо септик боюнча. Септик? Ой, могу жердеги неме, мусордун немеси боюнчачы. Свалка боюнча мындай болуп атат да. Аты кандай? Касымов Айсбек. Мындай болуп атат да, ти жалдан бери Ак Ордо, Ак Өргө полный Сокулукский район чогулуп алып, бияка келип киргизип атат да мусордучу. Ар бир кирген машинеге акча төлөшөт. Ал бир, экинчиси говновоздорду алып келет. Жана септик сордурткан, сауна, баня, бүт ошонун баары келип туруп бияка бир жерге төкпөй даже, жөн эле төгүп таштайт талага. Талага төкүп. Хим отход, мед отход. Бүт. Ошонун баары сасыйт да. Ошонун баары жит келип атат. Биякта просто замешанный интерес акча.
ар бир кирген машинеден акча алышат. Ошол үчүн бул албай жатат. Ошол үчүн какой-то причина табып эле ала албайбыз, комиссия түзөбүз, дагы 5 ай күтөбүз дешип атат. Анткени баардыгында биякта интерес бар. А биз өзүбүздүн элден булар сурабайт, биякта жакшырган элден. Койзок болобу, болбойбу деген. Жөн акелип коюп койду, биз азыр чыксак айтып атат. Комиссия түзөбүз, аны көрөбүз эметпиз. Эмне биринчи бизден сурабайт? Эмнеге биз тиги жалдын, тиги акордон, акөргө элдин мусарын биз жытташ керекпиз? Ошакка свалка түссүн, ошак талап толтура. Жанына түссүн ошактын, ошакка төгүшсүн ар бир өзүнүн. Эмнеге биз могу жан коңуштардын эмелери ошолордун мусорун жытташ керекпиз? Канча айыл бар бул жерде азыр? Биякта азыр 5 коңуш бар. Балдарга мындай зыян келип атат деп атат. Балдарга зыян келет. Мына менин үйүмдө 3 балам бар. 3 балам тең аллергия болуп атат азыр. Астматик, аллергетик болуп атат. Жай менен аллергия болду. Жай менен дары кетти, врачка көрүндүк, а кетпейт. Ан үчүн чөйрөнү котош керек дейт. Воздухту котош керек дейт. Антпесе силерки күчөй берет дейт. Бул андан кийин жана астмага айланат дейт. Жалаң жанагы отход, швейный отход, резина, баклажка, стаклажка жана бүт өрттөнгөндөн кийин страшно жит келип атат. Биз жайына эмес. Азыр мисалы урматтуу көрөрмандар, мына таң атпай эле эртең менен кадимкидей бул жака жит мусордун жанагындай бир жыты келип атат да. Жок дегендеги. Бул аз тегизи. Азыр просто булар биз баягыда эле эме собрание болуп депутаттар келгенде булар атан өчүрүп коюшкан да. Буну бир күз аза кара өчүрө албайт. 3-4 күн ичинде өчүрөт. Не деди анан айыл өкмөт? Айыл өкмөт айтты кайта эле. Баягыда да келип аткан, азыр да келип 5 айдын ичинде көрөбүз дейт. Эмнеге 5 ай? Эмнеге бизден сурабайт биякта жергиликтүү калктыкын койзок болобу, болбойбу? Мына талапка жооп бербейт. Могу жерден 2 километрлер нары 2 гектар берип коюптур. 2 гектарын бери жылсам мына могу жерге келип калат бычкага. Азыр 50 сотик эле задействован, 50 сотик түтөгөндөн биякта айланайын. Кышкы смог отдыхайт. Жайында ошондой смог болуп атат бизде. Эртең менен чыксаң жит, күйүктүн жыты. Просто бу жакта жашаган адам түшүнбөйт анычы. Биякта жашап көрүш керек. Анан жанагы өйдө жакта жашаган депутат, эмелер, чоңдор келип биякка жашап көрсүн. Анан угат элем да. Биякта азыр мындай болуп атат да. Ылый жактын эли мындай. Второй сорт болуп атат да. Биринчи сорт тиякта жашайт да. Ошолордун мусарын биз өртөп, жытап, анан еще булар эме акча эмететкен да. Ортодочу. Ошондой болуп атат көйгөй. Чечпей жатат ошол маселеничи. Ошон чогулуп атып, ошон үчүн журналисттер чакырып эме болуп атабыз. Потому что никто уже реакции не принимает. Келет депутаттар, успокаивает, хорошо, комиссия түзөбүз, тинтебиз, мынтебиз деп. Дагы бир эки уктап кетет, ошо менен 5 ай. Анан дагы 5 ай ошондой тема болуп атат. Алтын Ордонун тургунумун деп айтып. Мен Алтын Ордонун тургуну болом. Биякта мына ата журттуку, тынчтыктыкы бар, Луч деген совхоздуку бар. Лучтан ушулардан да эме алсаңар, мына Лучтан. Эң зыян ушакка да келип атат. Лучтун эмесинен койгой. Мен Дача Лучтан келдим. Саламатсызбы? Аты жөнүңүз кандай? Абдырахман. Дача Луч бул жакта да, бул жакта. Совхоз ошо жакын. Эмне жагдай? Аягда ушу түтүн каптайт. Жаш балдар ооруп атат. Кечинде баягы түтүн вообще невозможно болуп атат да. Капкара болгондо каптап, баягы жаш балдар ооруп, эшикке кирилсең, кирин капкара болуп калып атат. Өткөндө кайсы бир учурда баягы губернатордун замы келген, аким келген, айыл өкмөтү келген, кокуй башка жерден жер алып көчүрөбүз деген. Эч кандай жыйынтык болгон жок. Биз бул жака канча жолу кайрылдык. Эч кандай жыйынтык болбой жатат. Элдер ооруп атат, жаш балдар ооруп атат. Больницага барып көрсөк, бизде учетко больницага албайт. Өтө кыйынчылык. Конушта канча түтүн бар? Бизде канча киши? 360 түтүн бар бизде. Наракта да Дачада 200 канча түтүн бар. Өтө кыйын бизде. Ушуну кайрылбаган жер калбады. Жогору жака да кайрылдык, эч кандай жыйынтык жок. Бияга кайрылдык, жыйынтык жок. Өткөндө ушул жерде зам губернатор өзү келген, экологдор келген. Буяка алабыз деп. Аким келген, Сокулдун акими. Жаңы аким экен. Айыл өкмөт өзү болгон, жаңы болгон экен жок. Ада берген эч нерсе жыйынтык чыккан жок да. Балдар ооруп атат. Кайка кылыш керек эми, эмне кылыш керек эми? Күндө кечинде түтүн түтөйт, бизче каптайт. Дем ала албайсың, сасык жыт барып калып атат. Вообще өтө кыйын нерсе. Кандай кылып чечет, кайга кайрылабыз билбей калдык. Балдардын кийимин жууп эшикке жая албайсың да. Кийимдерди жууп кийгизсең аллергия болуп атат жаш балдар. Астма менен ооруган бир 3-4 инвалид аялдар бар. Алар вообще кечинде дем ала албай дары менен жашап калды. Астма болду. Мамат Керимов сүйүт. Кайсы айылдын тургуну? Дача Луч совхоздугун жай бараштыр. Мен өзүмдүн аялым дагы инвалид экинчи группа. Ал да вообще форточкалар жабып жатабыз. Кечке маал түтүн, эшикке кир жая албайт. Кир жайып эле эртең менен алсаң, өш болуп эле сасып калат. Кайра жууш керек. Эч айла жок жашаган. Ушу мусордун айынан.
өлкө президентке карыш керек, бирок кайрылабыз. Президентке кайрылган башка айла жок болуп. Бар эле келет, жасайбыз дейт. Бар эле келабыз дейт. Эч кандай жыйынтык болбой жатат. Азаттан да келип ошол жерге апарганбыз былтыркы жылы. Азатта тартып кеткен. Эч кандай жыйынтык болбоду. Аты жөнүңүз кандай? Атым Сыргак Маматказиев. Могу жерде койгон, мына көк крышанын астына койгон, жанагында мындай каналзадан экими. 3-4 катарлы. Андан муну тешип туруп бычканы өздөрү билип элечи, бычка кийин бияка доп да кетиш мүмкүн. Эми аны айтпай эле кол. Бияка өткөзүп келип, мына турба мына жерде. Барсаңар көрсөңүз болот, мынчалык турба. Ошончо семьянын баардын жанагы дренаж бар, ушу тети топурак алып барып туруп койгон. Узундугу bir 8 метр, аны 3кө бөлгөн. Айтат, бияка коюусу керек, бияка ортончуса, бияка суу келип агып кетет дейт. Көрсөңөр бир комнатанын дренажына Каяка агат? Талага бол. Нара агып кетет дешип атат да. Анан биз айтып атабыз, муну дедик, биз 2,5 километр ар жылдырат болчуңар. Эмне болду силер келсек, турбабыз жетпей атат дейт. Анан жанагы немеде тендер деген учкан экен да булар. Ошо тендердин акчасы жетпей калды атат да. Жетпей калса элден азыр бир айтпай сонун болгон турбай. Анда канчадан бесплатный кошулабы бизге десек 16,5 айтат. Элден ошо 16,5 чогулса биздики 25-30 миллион акча болуп кетет. Надайт мун турбасы мондо аякты көчүрбөй эле муногул эле муну көпүрөнүн жандоосунан өтүп кетсе болот, капталдат эле турбасы. Мынаяктан келиш керек болчу, анда эч ким каршы болбок эмес. Мына могу жерде муну кашалар турат, ошол 5-6 метр жылмак. Мындан өткөзсөм, бизди эл дарылап, элдин бар фундаменттерин талкалап жерде. Мына жерде мына турбайбы? Анын түйүнөн казганда киши коюп, терең кылып казышты дагы, суу чыкты, аны тартырып бычкага куйду. Ушундай кошмарларын чыгарды. Тети кишинин болсо фундаменти жарылды. Мына турбай, мына жабылып турган дубал. Ошонун түйүндө 1 метр түйүнөн казып ылдый киришти, мына столба бою казып, суу чыкты эле, аны жака куйду. Ошол жерге мындай кальцийдон бир 3тү койду. Бол. Анан биякты бычкадан өтүштү. Бычкадан өткөн же травмовка да кылган жок, жөн алып келип топуракты төктү дагы, чекесине сементтин сыныктарын төгүп койду. Анысы качан оюп кетет билбейбиз. Даже мондой болуп бычкан. Анекдотко буларыңыз? Анекдот эмес, жашоодогу нерсе да бул. Анан мынау жерден келип туруп, мына жерде. Турбасын барып көрсөңөр, таң каласыңар просто. Мындай турба. Айтсаңыздар эмне деп атат? Айтсак эле, аны чоңойтобуз. Анан бычкадан эмкиде астында чоңураак мындай эле турбалар. Экөөнү коюп өткөндө анан ал жерден муногу жактагы жерде ошону жасаган, ал жактын немеси бузулган экен дагы, ошо бузулуп жарабай калган экен. Муну мурасордо эле аяктыкты ушинтип биздикинде алдап тур жасашыптыр. Алардыкы дагы элде жана эмес тутат эмес тендерин. Анысы жарабай калып, азыр элдердин анысы иштебейт экен. Биздикиде ошондой болуп калбасын деп биз уруксат бере албай атабыз да. Көпчүлүк. Анан бизден алган киши болсо, жок. Биз өткөзүшүбүз керек дейт. Тиги жакталар болсо, илгерки сапко илгерки советтин зданияларындагы чыккан немелерин, сууларын бизге алып келип бияка төкмөк экен. Анан ансын төкө албай атышат. Биз эметип атабыз ушу. Каршы болуп атабыз көптөн бери. Түшүнүктүү. Анан мисалы ошол турбаны алып барып туруп тартып көрсөңүздөр, даже дренаждын өзүн да көрсөңүздөр болот. Мына чогуу бассаңыз. Аты жөнүңүз кандай? Меники Гүлбайра. Менин 3 неберем бар. Бүттү мынаяка төрөлгөндөн баштап эле ышып жөтөлүшү. Жайык ышып. Булар акелер, байкелер айтып атпайбы? Баягы неме болот депчи. Чын невозможно. Мен 5те туруп ишке кетем, чыкканда жөн тумуп каласың да. Андан көрө үйдөн чыкпай эле үңкүрдүн ичинде жашаш керек болуп калат да. Үйдүн деле кереги жок, көчөндө эле свежий воздух менен дышать этпей эле бир үңкүр табыш керек, ошол жерде жашаш керек болуп калды. Биздин жапайы катары эле колдонуп атат да, мындай карагандачы. Мына кийинки немеде 3-сорттогу адамдар кылып койду окшойт. 1-сорт немелер бүт элитный, алар мындай чаң-чуң аллергия дегенди билбейт. Таза аба менен жутушуп. Биз байкуштар араң жашап, араң тырмалап метип атабыз, бирок тапкан акчабыздын бардыгы жана дарыга да жетпей калып атат да. Дары, канча деген дарыларды алып колдонобуз, бирок эч кандай польза жок. Ошол үчүн ошону да чечип берсе, ошо главный ошо мусор менен жана немелерди чечип берсе, говновоз төккөн немелеринчи. Бизге аябай эле жакшы жеңилдик болмок да, кичине болсо дагычы. Калганы эми элдин күчү бар, эл өзүбүз менен өзүбүз эптеп бириктирип бирдекелер чечмекпиз. Самое главное ошолор чечип берсе жакшы болмок. Мамлекет үчүн, эл бийлик үчүн эң биринчи кезекте адамдардын ден соолугу керек. Ден соолукка үмүттөт баягы. Ден соолук үчүн мамлекет керт башы менен жооп берип күрөшүшү керек адамдардын. Дени сак мамлекеттин жарандары бул мамлекеттин күчтүүлүгү деген сөз да.
Анан эми азыр сиздер айткандай бул жерге мусорду алып келип коюптур. Бул жактан канализациясын да кашасын чалыптыр. Анан ыйлап эле жанагындай балапандарды эле оозуңуздарду ачып эле кыйкырып турат экенсиздер. Башка жардам жок. Азыр биз бир катар түшүндүк сиздердин жагдайды. 3-4 жыл мурун могу жерде свалка бар кездечи эме ушул проблемаларды көтөрүп чыкканбыз да. Именно мусордун эмеси боюнчачы, потому что бул жерде мусор турганда, это мындай айтканда, это бомба, мындай айткандачы, биологический бомба болчу да, бул очаг, мисалы инфекционных заболеваний. Аяктан малярия да чыгат, итпай чотпай. Ал эгер ал эпидемия болсо, аны токтотушта кыйын болот деп мен айтсам, 7 каналдын эмелери келип туруп эме деп айтканда, булар захватили земли, отурукташып алган, и еще от нас требуют чистый воздух деп мен по всему каналу эме телевизордон көргөзүп айтышканда, а эмнеге биз требовать этпейбиз? Биз деген Кыргызстандын жарандарыбыз да, туурабы? Анан захват эмес, ал деле бул жер эми закондошот да, буйрса закондошот, биздин деле кызыл китептер чыгат. Но все равно закондошпогон күндө дагы биз Кыргызстандын жараны болгондон кийин биздин эмебизди да ойлош керек эле да, туурабы? Ден соолукту. Биздин мисалы Кыргыз элинин ден соолугу болбосо, ал кандай мамлекет? Бул мисалгачы, ушу андан кийин мен уже мындай айтсаң сүйлөгүм да келбейт. А так действительно, если действительно взять бул деген проблема, эгерде инфекционный болезньдер эпидемия болуп чыкчу болсо, боякта азыр деген транспортный катнаш болобу, жөө жалаң болобу, бүтүн Бишкек эмес, бүтүн Кыргызстанды мисалы жуктурат да, туурабы? Ал оңой оорулар чыкпайт да биякта, ал инфекционный эмелердинчи. Жуксачы, вообще ал кандай болот? Балдар мына действительно, мисалы менин неберем деле уже эмесин баарын жакка төкчү, аткоттун бардыгынчы, ошол жакка алып барып эле төгүп, ал жактагы мусордун ортосунда жанагы мал союлат да, ошонун баарын ичет, бүт алып барып, баш сөгүп, бардыгын алып барып төкчүкен ошол жакка. Анан кийин бир айдай болуп калды, жаңы эмелер келди, жаңы иштеткендер келдик деп, ЖЧК өзүбүз колубузга алдык деп. Алдык деп, биз чара көрүп атабыз, үстүнө эмен шагылдар даярдадык, биз ошону төгүп жапкан атабыз дешти да, азыр төкпөй калдык деди. Но до этого ошонун баары төгүлүп келген да, Кудайым бир сактапты да. Assalomu alaykum aka. Bu qayerdan kelgan mусор? Кудайберген. Кудайберген базарынан? Жок, базардан эмес, бирөөнүн үйүнөн алып чыктым. Соседтин үйүнөн. Бияка канча сом төлөйсүздөр? 200 сом. 200 сом бир портерге? Бир портерге эмес, эми бир жолу келип төктүм, мына экинчиси 200 сом. Бүгүн бирок келген жокмун, келгениме канча? 2 жумада өтүп калды. 200 сомдон ар бир киргендеби? 200 сом деди мага, кирсем канча десем. Эми квитанция бердиби? Жок, берген. Жөн эле 200 сом деп койду. Мына бул не деген көрүнүш? Бул кимдин чөнтөгүнө түшүп атат? Бул жактан элдин ыйлап атканы, элдин какшанып атканы, элдин даттанып атканы бир орундуу экен да. Анткени мына ар бир машинадан кирет экен. Бул жакта Карман айткандай, эч бир чек бербейт, квитанция жок. Жөн эле отчет, учет ал каяка кетет. Азыр биз мунун баарын артынан түшөбүз, мунун изинен түшөбүз. Акимди байытып атабы, же губернатордун чөнтөгүнө түшүп атабы деген суроо биз өздөрүнө бергибиз келип атат. Анткени эмне үчүн бул жакты элгентен бул мусорный полигонду нормага келтирип, мыйзамдаштырып, же мындай бир тартипке салып, санитардык коопсуздуктарын эске алып, бир мындай ал жакты айтпай эле коелу да. Элементардуу жөн эле мындай түтүндү өчүрүп турган дагы бир жагдайларды иш аракеттер жасашпайт экен. Бул жактан бир адамды коюп коюптур да, ал кирген чыккан машинадан чөнтүп акча алат экен. Ошон үчүн өздөрүнүн кызыкчылыгы болгон үчүн бүгүн бул элдин сөзү кулактарына жетпей атат. Канча сомдон байке? 200 сом. Майдан жок эле. 200 сом берип атасызбы?
Bu yaka? 300 so'm beradi. Ha, 200 so'm aldınız. Bir porterga 200 so'm bu. Da. Ha, kvitansiya bermeysiz bu yaka? Kvitansiya beresiz şöyle kimse yok. Ha, kvitansiya yok ele berip atasız bazı. Kvitansiya yok ele berden gelip aylık mutun gelip yana JKH'nın nemesiyle alıp ketedi. Qancha so'm kunini topasizlar? Gününe hazır maşinetle gelmey kaldı. Hazır bir yaka rezina ötüp. Maşina tınbaydı da o'tpay bu yakta. JKH bunu yerdiki ötedi. Buna JKH'nın maşineleri bu yerde. Oşolar ötedi. Kunini qancha mashina aymay qilasiz? Mo qog'oz sizniki mi? Buna. Qatdaysiz bu yerga? Qatdan o'sha yerda. Bugungi chislo 12/10/2022 ekan. Mına bir ile mashina o'tibdir. Bir porter. Mına geçke o'shuning aylanashında olur. Mına saat hozir qancha bo'lib o'tadi? Ya. Qanchada siz sement o'tkazib oldingiz? Ben 8'den başladım. Аты жөнүңүз кандай? Ya. Аты жөнүңүз? Arıkov Razak. Ha. Razak байке, могу жерде сиз 1-2 эле портер келип тургу эртеменден бери. Ananım ne kıl deysin onu? Maşine yok. Жок, биз келгенде эле азыр 2 машина өттү эле го. Kaysi 2 maşine öttü? Биз келгенде эле бу жака. Kaysi maşine öttü? Эки машина өтпөдү. Birinci maşine mi? Öyle ikincisi geçiyordu. Anan kaysi maşine? Чоң машиналардан өттүк азыр. Çoğun maşinelerin al JKH'nıkı. Mayda silerge metip koysun tigilde 500 so'm berip atpay. Anan ay silerdiki tigilge vermeydim 300 so'm. Amına yen bunu maydalatıp del. Күнүнө ал ким деген алат акчаны айке? Сизден. Yerden Uluk degen uşaktı hazır emet atma o poligondu. Jetekteydi oşo Ulukbek degen jigit. Oşol alıp ketet. Күнүнө, Gününü geçinde gelip alıp ketet. Ал акча айлык өкмөттөнчү, айлык өкмөттөн ким? Aylık ökmötnükü de oşo JKH oşo aylık ökmötüne karaydı. Ha, ЖКХ'да иштейби ал бала? JKH'da işteydi. Айлык өкмөттө. Murun bolsa bul. Çalıp көрбөйсүзбү? Номери барбы? Ya. Номерден çalıp көрбөйлүбү? Ne çalıp kör. Мына өзүңүздөр көргөндөй урматтуу көрөрмандар, бул жакка ошол мусор ташылып келген пост экен. 2 машина өтүптүр. Hazır ba murdagıday. Мурдагылардын баары монтип айрып ыргытып экен. Murdagılardın bari gelbey algan. Бирок бул акча айыл өкмөтүнүн кызматкеринин чөнтөгүнө түшөт экен. Ал Улук деген качандан бери иштейт? Burun Talay degen işteçi berdi, arenda kalıp işletip atkan. Anı getirişip, hazır bu ayıl ökmötüne karab kalgan. Anı JKH'da iştegen buna Ulukbek oşol berdin. Mesin jetekteydi şu. Өчүктүр бая бул. Дагы ким бар Улуктан башка? Uluktan böyle önlükü yok berdi. Так. Ama neme degeni var ya, Samat degen emetik var, oşol atak. JKH'nın da oşolar, bular algan, ayıl ökmötü özüne algan berdi. Samat degen var da ak maşina üstüne, JKH'nın emesi. Can geldi o načal. Otu çiğpe. Kim? Načal, JKH'nın načal. Samat. Начальник ошол. Начальник ошол, а бияқты Улукка. Кабыштап койгон начальникке. Улук дейли. Саматы дагы Улугу деген өчүк. Мына бара койсоңор болот да, мына берделе да JKH. Так. Жаныңарда айыл өкмөтү да ошо жерде. Бул жерге не отходтор келет? Берге азыр кел, мурун баары келчи. Азыр шуен өткөзбөй калды, резинаны өткөзбөй калды, бери өрттөнүп атат деп. Сиз азыр карабай өткөзүп атпайсызбы? Караганда берди, көрүп атпайбы, строй мусор. Мен анын баарын чачып карайм дейм. Жок, үстүнөн караш керек го негизи. Карасаң бар карагың, эрге тур кечке. Мен беседага адамдын үстүнө чыгып кайра түшүп бүтөм. Ал милдетиңиз да. Ya, milletin bolsa sen örtten işte olsun. Kandı içip gitti var sizler. Özü gördüm musurun var şur var. Özü musur emes, o kayaktan geliyor. Sen musurun kayakap getiyordun. Bizim musur, usturayı musur var şunu. Az bu Kuday vergenden gelattı bu porter. Kuday vergenden gelattı. Күнүнө канча машина келет бак сиздердин оңуз? Бул жөн эле айрып койгон да бул. 2 машина азыр эл көрүп калган үчүн 2 машина тизмеси турат. Берде түнү менен ташыйт. Таң атканча ташыйт. Берде жанагы эмелерди ташыйт. Жанагы туалеттерди сордуруп алып келип, мына айдолорго төгөт. Төгөт мулар. Караңгыда көргөнүн көрүп калабыз, көрбөгөнүн көрбөй калабыз. Булар жөн эле турган дежурныйлар. Мурун кирчи. Hazır girmeyt, buna girgispey koysa TTK poylaga tөгөт, TTK berge girmeyt hazır. Jayı менен түтөп чыктым эр. Жайы менен түтөдү. Капкараңгы каптап girmeyt, тиги girmeyt. Кирип эле аткан, кандай кирбейт. Түтөсө барча калаганын кылып атса. Көрдүңүз, эч ким тоготпойт элди. Тоготпогондо мен колман эмне келет? Акчасын алып аткан Орекиле дөңөштүндө атты. Ошол экинде карап көрүп койсоң эмеге Мен жатпайт да. Мен милдетим эмес, мен бери жашоочумун.
Ошол жерден да турбалар да көрүнөт, эмеси да көрүнөт да ошо. Айыл өкмөтү тоотпойт. Сен тоотпой атасың, айыл өкмөт тоотуп алды. Мен колума эмне келет экен? Сен милдетиңе кыл, ар ким өзүнүн милдетин кыл. Сен иштейсиңби, начальник билем, сен билесиңби? Кандай начальник билем? Сен милдетиң кыл сен. Машасыңбы? Эмнени кылбай атам мен? Кылган жоксуң сен. Успаңыздар. Көп кезирбей жогот сен. Жоголчу. Эмнеге жоголот сен мен? Эмне деп атасың? Эмне? Эмне? Бар иште кезирбей. Өзүң мусуруң бака тыгып. Урматтуу көрөрмандар, мына бул айылдын, бир айылдын элинин ушул канализациясы деп дал ушул жерди кылыптыр. Азыр мына өлчөйлү. 1, 2, 3, 4. 4,5. 4,5 экен. Буягы 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10. Эми ушул акыбал элдин даттанып аткан жагдай дал ушул жер экен. Септик деген дал ушул жерде экен. Бул жерден ушул канализация бардык икир-чикирдин баары келип ушул жерден сиңеткен ушул жерге. Эми мунан ашканын бул жака кадимки эле талага, арыкка агызып кетет экен, Мындан ашканын бул жер азыр 10 метр болот атпайбы? Мунун ичи 3кө бөлүнгөн. Биринчиси келип тег коет, анан бөлүнүп эң ачыккан таза суусу дейт да, мындайча айтканда саркындысы бияка кетет. Бул эле баары арыкка куюп коет. Биз буга жалып кылганда дагы узартабыз деп 250 метр дагы узарттык дейт. Турбанычы. Ал жөн эле барып ал деле кайрылы талага куят. Мунун 3-чү этаптагысы тиги жака барып, бул эле талага эле куюп коет. Бул кантип бул жерге жыттанбайт дейт. Ушул көйгөйдүн азабынан ушуга биз каршы чыгып, ушул 193 контур. Ушинтип атып, бизден даже жанагы жер маселесине дагы келип залакас тийип атат да. Бүт бардык тынчтык конушун ченеп бүттү, жанагы трансформация болчу жерлерди. Ак Ордо бүттү, бул тынчтык конушун ар жак жагыбыз бүттү. Биз каршы чыгып атабыз, силер каршы чыкпасаңар, чыга берсеңер дейт. Силер аягында каласыңар дейт. Баары бир бизге чуркайсыңар дейт да. Бул жерди, ушул жерди кабыл алгыла. Макулдук бергиле, эгер макулдук бербей кыйнасаңар, мына ушинтип биз жериңе документтештирбей, трансформация кылбай, чоёбуз убакыт. Чоёбуз дейт. Биз маршруткага дагы жабык кылып атабыз да. Даже маршрутканы да чечпейбиз деп атат. Жериңер да ченелбейт. Мына бүт ар жагыбыз эле менин үйүм биягы эле ченелип бүткөн. Алар каршы чыкпайт да. Андан бери бизден бери каршы чыгып атабыз, биздикин ченейлик. Ченеп кетиш керек болчу, уже 2-3 ай мурун ченеп кеткен. Мына урматтуу көрөрмандар, өзүңүздөр баа бериңиздер. Мына тынчтык конушунда ушул Сокулуктун айыл өкмөтүнүн жагдайы. Булар ушул канализацияга деп канча тендерден акча бөлгөн, ал акчаны каяка жумшаган. Элдин айтымында бүгүнкү күндө бул жерге эптеп, могул жагыда 180 деп атасыздарбы? Тереңдиги 180. 180. Бул жагы 10 метрлик септик кылып коюптур. Эми ушуга дээрлик 10 миллион акча каражат кетти деп атышат да. Азыр эми биз мекемелерден ушуну тактайбыз, эмне үчүн, эмнеге мондай жарандарга кыйынчылык жаратып атат. Мунун сыры эмнеде? Ошонун баарын алдыда сиздерге талдап ачып беребиз. Бул эле септик эмес. Тигил жактан келген турба дагы талапка жооп бербей атат да. Бычкага келип такалат, чоң 300-түк турба менен келип такалса, бычкадан өткөнү 150-лик турбадан экөөнү коюп койгон. Бул да талапка жооп бербейт да. Насос иштебей калышы мүмкүн. Ошолорун дагы эске алып биз ким кийин жооп берет десек эч ким мойнун алгысы келбейт. Бул азыр санитардык нормаларга кандай талаптарга жооп береби? Жооп бербеген үчүн ушул айылдын тургундары баарыбыз кабыл албай атабыз. Бир ат чабым жер экен бул жер. Үйлөргө жакын. Бир 200 метрдин нар жак бер жак экен да. Үйлөргө жакын жерге коюп коюптур. Канализациянын бурчун ушуга 9 миллион 10 миллион акчаны кымырып алышыптыр. Эми ушул акча деп, ушул эптеп отмывание деньги деп жанагындай бир оорулуу ушул биздин чиновниктердин оорусу болду да. Эптеп чампалап көзгө көрсөтөт да, калган баарысын чөнтөккө салышат. Биз деле экология дагы кайрылдык да, ушул боюнчачы могу жайында эле кайрылганбыз да.
могу сокулуктун экологуначы Сайфулла деген байке ал менен жаңы эле да сүйлөштүм. Уже келип кеткен да, бул насос турган жерге келди да. Эми ошол кишиге деле кайрылсакчы, болбойт деп эле атат да. Болбойт, мындай болбойт. Бул деген канализация эмес. Мен сага дагы деле түшүндүрүп айтам деп, анын деле бирок келген жооптору бар. Алардан эч кандай уруксат алышпаптыр буларчы. Экологиядан эч кандай уруксаты жок экен. Мен даже Чуйскийге барганда деле ошол бала деле ошентип айтты да. Эдил деген бала экен. Ал бала деле ошентип айтты. Эч кандай бул жерде неме жок. Муну эмне болгон канализация деп ал таң калып даже менден сурады да. Эмне болгон канализация? Ой, ушундай Новопавловканын айыл өкмөтү ушундай кылып канализация курду. Анын тынчтыктын элин баарын кошобуз деп курушкан. Бирок эч кандай талапка жооп бербейт деп мен айтсам, кайра ушул моолардын баарын тартып кеткем да. Ошол видеону көргөзсөм таң калды өзүчү, көрүп алыпчы. Мен мындайды бул деген бул жаңылык экен, аларга жаңылык болду. Анан кийин биз деле могу септикти деле могу Алтын Ордого эми билишпейт да буларчы. Баягы курулуп атканын билишпейт да, мусорду деле алып келип коюп койгонун билишпейт, 4 жылдан билгенде элечи. Буну деле көргөзсүн да, мына 4 жылдан кийин бул деле кайра эле сиздердин деле көйгөйүңөр болот деп Алтын Ордолуктарга деле көргөздүм ошоночу. Эми ушекини көргөзсөм элдин баары эле күлүшкөн, бул менин деле септигимдин эле кичине чоңураак экен дешипчи. Үйдүн эле септигинин кичине чоңураак экен деп. Эми ушекини канализация деш керек экен, бул септик эмес. Канализация, буну очистное сооружение деп курушкан. Монун асты бетон болуш керек болчу экен. Бетон эмес, бул жерде жөн эле жер болуп атат. Муну деген байонку келгенде 2,20 метр болуп атат да. 2 метр 20 сантиметр. 1,80. Кечөөнү салышты, метр салганда ошондой делбедиби? Ал сыртына чейин салды да, могу кырга чейин. Атак ичи мондан. Нар жагы, бияка чейин. Анан муну деле жана бир журналист балдар тартып кетишти эле. Тети жерден, если бул жерге деген эме болгондой эле түшөт дейт, бул жергечи. Байпагы деле түшөт дейт, дагы чүпүрөк чапарак болгону түшөт дейт. Бул жерде тыгылып калса, муну түшүп туруп тазалай турганга жери жок деп атат да. Тигине, тети буга деле. Мына бир эле карышы деп атат да бул жерге. Бул жерге киши түштө кайра чыга албай калат. Монусун көрсөң, бунусу деген эме? Жанагы желим эле. Мунусу. Желим эле. Муну жөн эле вообще эле мына көргөн кишинин баары тең эле күлүп атышат мунучу. Чын эле мына айыл өкмөткө айтып жеткире албай атасыз ушуну. Могу жерге айыл өкмөт батак экен өзү. Айыл өкмөт эмес, кичинекей баланы эле түшүрүп эле кайра алып чыгышыбыз керек. Айыл өкмөттүн курсагы эле илинип калат го дейм бу жерге. 2 буту кирет да точно. Курсагы такалып калат экен могу жерге. Урматтуу айыл өкмөт. Жок дегенде өзүңүз бата тургандай тешик кылып койсоңуз жакшы болмок экен. Бул жер эртең чын эле адамдар, жарандар айтып аткандай толуп кала турган болсо, курсагынан илинип, курсагы жарылат могу айыл өкмөтүнүн. Айыл өкмөткө айтып түшүндүрө албай атабыз да бизчи. Ал байке деле түшүнсө да түшүнгүсү келбей атат. Эми ошо эколог байке деле айтып атат да, карындашым мен түшүнүп атам, бирок түшүнгүсү келбегендер көп, бул жерде акча ойноп атат деп айтты да. Мынакей, урматтуу Сокулуктун акими, сизге түз ушул жерден элдин даттануусу тилин айтабыз. Бул акыбалды мына ушул качан курду муну? Муну былтыр эле курду да. Былтыр курса аким келген. Ротация болгон былтыры. Көргөн, аким келген, көргөн. Заңы деле кеткен. Эч кандай жогорку кеңештин депутаттары да келди. Келип көрүп кетишти. Алар эми тетяктын эле элдин эле немесин чечип берип кетишти. Эми силер күздү жабык турбайбы деп элечи. Силерге жыттанбайт дейт. Эми могу жерден алып кеткендеги жана куйган немесин жүргүлө. Аны деле көрүп келели. Барып көрсөңөр деле силердин деле күлкүңөр келет. Бул жерден аны көрүп алып биз деле күлдүк, аябайчы. Жөн эле кичинекей баланы алдагандай болуп атат. Берде эл жашап атат да, жөн эле айбанаттар жашаган жок. Могу жерде деле немелер айдоо аянттын деле элдери алар деле айтып атышат да. Бизге кереги жок эле мындайдын депчи. Чыгарбай койгонсуз мындайды батат. Бататын тепип берсе эле кайра түшөт экен. Мына кичинекей турба экен бул. Бир айылдын акыр чикири агуучу. Бирок бул келет экен дагы жыйынтыгы келип айылдан. Айылдан чыгып могу арыкка таларга кетет экен да. Мындан ары ким жооп берет? Бул кандай деген норма? Эмне деген түшүнүк? Экологиялык коопсуздук, санитардык норма деген нерселер бул Новопавловкада ушундай экен. Келет экен айылдын четинен турба менен алып келип канализация дейт экен дагы дээрлик 10 миллионго ушундай кылып туруп акча жасашат экен. Кимде ким
ушундай канализация курдурууну кааласа, ушул Новопавловка айыл өкмөтүнө келсе, ушинтип бат эле, оңой эле, ыкчам жасап берип коет экен да. Эми азыр биз булардын мындай бир кандай дейбиз эми, мындай нормасын дейбизби, булардын бир ачылышын Кыргызстанга көрсөтөлү, өзүнөн сурайлы, кантип кандай акыл керек да бунун үчүнчү, кандай деген мээнет, кандай деген акылдуулук жатат да бу жердечи. Шунчалык акылдарына баа берип, мындай бир акыл ала турган кишилер окшойт. Анда биз өздөрүнө баралыймы андан ары? Ушул жерди сиздерге не деп айтты эле? Бул жерди биз ызы-чуу кылып коштурбайбыз дегенде гана ушул жерге узартты. Атак дагы 250 метр ар жактан эле бул арыкка кой бермек. Бул биз коштурбайбыз дегенде. Бул арык барып каягына барып токойт. Ушун менен до конца кетет. Луч деген айыл жакка чейин кетет, а? Бул жакта адамдар талаа эгин иштерин кылат экен. Эгин айдашат. Мал жандык жейт экен, бу жакта жүрөт экен. Силердин талабыңарды аткардык, мына узарттык деп 250 метр алып келип жерге узартып деп келишпедиби? Силер мына узартып койдук, 250 метр узартып койдук. Силер ошону узарткыла дедиңер эле, 250 метр узартып койдук. Эми силерге эмне керек, эмнеге коштурбай атасыңар деп эле чырылдап келип атат жана Мейман деген байкебиз. Эми кайра биз дагы кереги жок, мунуңар жарабайт десек, эми ушул экени жанагы биз Новопавловка болсок, Военно Антоновканын замы келди, ошого жүктөп койду. Ал мойнуна алды, 500 метр дагы аралыкка алып кетем депчи. Ошону эле ушинтип 500 метр аралыкка алып кетип кайра тигинге койгон атат да. Эч кандай септеги жок элечи. Ошого депутаттарыбыз макул болуп кетишти. Жогорку кеңештин депутаты Аманкан Келдибеков менен Мирлан Самикожо келген. Ошолор экөө келишкен. Макул деди ушуга. Макул, ошолор чечип берип кетишти да. Давайте кошо бергиле, мына 500 метр аралыкта дагы алып кетсе силерге деген, биягы 450 болсо, тиягы 500 метр болсо 950 метр кетип атыптыр, силерден алыс экен дейт да. Ошентип айтышты. Бирок булардын талапка дегиле бир ылайыгы жок болуп атпайбы? Ошого чарылдап атабыз да. Эми азыр дагы насосту көргөнсүз, эми насосту көрсөңөр дагы ага да баа бересиздер. Александр. Тяжелая артиллерия менен келишкен турбайбы? Жесең кетпедиң. Сиз Ушу полигондогу. Аты жөнүңүз кандай? Атым Улукбек, фамилия Мусаев, Новопавловка коммуналдык ишканасынын инженери болом. Анан ушул жерге дайындалдым эле рекультивациялык иштерди жүргүзүүгөчү. Ошо азыр Кудай буйрса, көрдүңүздөр, шагылдарды алып келип азыр могу формовка болуп атат. Мусор ушул жерге чейин жеткен экен. Сиз айыл өкмөтүнүн кызматкериби? Муниципалдык ишкананын, коммуналдык чарбанын кызматкериби. Айыл өкмөтүнүн астындабыз. Элге эмнеге түтүндү карап атасыңар? Түтүндү карап атабыз да, мына өчүп атпайбы? Караганыбыз алуубуздун жеткен ошол болуп атат. Эми даттангандачы мындай да. 4 күн мурун айтпадым беле, вообще түтүн чыкпайт. Мен айткан эмесмин. Өткөн жок. Өткөндө депутаттар келгенде айыл өкмөттө сөз берген. Ошол жерде сен да бар болчусуң, сенин начальнигиң да бар болчу. Бүгүндөн баштап 5 айдын ичинде эч кандай түтүн чыкпайт, жыттанбайт элге дегенсиз. Андай убада мен берген эмесмин, жеке мен берген эмес. Мен айткам, козгогон сайын түтөйт экен булчу. Козгогон сайын түтөйт экен. Ал жердеги сөзчү айыл өкмөттүкү сенин сөзүң каяка кетип атат? Ал видеодо бар. Жеке мен ушул жерде жеринен иш алып барып аткан менден маалымат алсаңар болот эле да. Ушул жерде сен деле бармысың? Депутаттар билмек белебиз. Депутат. Алар келет кетет. Мен билем десеңиз, депутат сүйлөдү. Мына бул бала иштеп атыптыр, бунун сөзүн угалы, буга карайлы 5 ай убакыт берели деди. Азыр мындай экен. Ал элди уккан жок, улук бул баланы укту. Айыл өкмөттү укту, кетти. Негизи баягы азыр монучу болду деп туруп мындай 4 бурчунан көтөрүп кетип бир жерге таштап сала албайт экенбиз. Мейли, түшүнүктүү. Эч ким эле Кыргызстанда эч бир килтейген мэриядагы ушул акчанын айынан, ушул жактагы тыйындын айынан элементардуу ушундай мусор сортировка кылган жанагындай заводдорду, ишканаларды, ошондой нерселерди кыла албай атышат. Ошон үчүн түтүн, ошон үчүн азыр эч кимге ишенбейбиз деле. Бүттү. Эми маселе, бул жерге кандай сиздердин уруксатыңыздар бар?
Бизде эко-паспорт, анан айлык кеңештин токтому бар, ошонун негизинде ачылган бул. Эко-паспортты кимден алдыңыздар? Эко-паспорт баягы чуркайсың да, баягы немелерге барасың, экотехинспекция болчу, ал учурда экологторго барасың. Ушундай определенный бир нормалар бар да, архитектура ошонун негизинде алыныптыр. Эко-паспорт. Каякта ошол кагазыңыз? Жетекчиликте бар. Неге могу жакта швейный отходдор келип атат я? Неге швейный отходдор келип атат? Швейный отход боюнча мен маалымат берип кетейин. Бул швейный отход жанакы ЖКХ биздин коммуналдык ишкана. Договор түзгөн баягы немелер бар. Машина, мисалы үчүн, жеке эле могу жер карап көрсөңүздөр, жеке эле швейный отход эмес, аралаш. Баягы жашоо тиричилигинин негизинде чыккан таштандылар дагы бар. Жок, муну таза эле швейный отход турбайбы булар? Ошону айтып атпайм, мына карасаңыз аралаш келет ушинтип. Договор менен түзүлгөндөрдө. Жок, швейный отход эмнеге кирип атат деген бир эле суроо берди. Сен киргизбей калдың. Швейный отход жок, мындай тоо үйүлгөн бир мешоктогон швейный отход жок. Муну эмне могулар? Ал кыркындылар, айтып атпайм, ал аралаш моундай машиналар менен эле келет ал. Жок, бүгүн биз кармадык жактанчы. Швейный отход келди, бир порте. Киргизген жок биз. Аны силер биз жок болбогондо кирмек. Көрбөгөндөй дома. Не, мед отходдор могулар эмне? Дары-дармектер. Дары-дармек кирбей алган, мед отход кирчикен азыр кирбей. Карабайсызбы могулар? Жок, эми ал деген үйүнө мисалы үчүн шыбанып туруп ыргы тийет да анычы. Любой эле же сиз антпайсыз. Жок, мына карабайсыңар моундай. Эмнени? Больницанын немелери могу? Кана больница? Мына маскалар турат, дарылар турат. Сиз мисалы үчүн үйүңүздөгү нерсени сырткы ыргытасызбы, Улукбек мырза? Жок, эми ал көрүнбөйт да мындай жерде. Дарыны мындай сырттарын кой өзүнчө утилизация деп алып барасызбы? Жок, төккөндө эле дарынын сырттары үстүнө чыгып калбайт да. Бир жерден көбүрөөк келет, ошон үчүн үстүнө чыгып атат. Майздар турат. Ошол могу айтып атпаймынбы? Бир жерден көп келгенде кадимкидей эле таштанды. Жок, ошондой мисалы мен антигриппин немесин чыгардым, үстүнө чыгып калбайт да. Булар сортировкалап келет да, сорттошот да. Бул каяка кетет могулар? Заводдор алып кетишет муну. Кайсы заводдор? Ким? Перерабатывающий Азия Пласт деген бар. Алар менен кандай келишим бар сиздерде? Келишим эмес, мына балдар бекер алып кетеби? Иштеп атышат. Жок, акчасын алат да, бекер алмайт. Ким алып кетет акчасын? Ушакта балдар иштешет экен, башына эле иш жүргүзүп жүрүшкөн. Мына ошолордун акчасы. Жок, байке сиз андай мындай жакшы жооп, компетенттүү жооп бериңиз да. Могу жакта сиз айыл өкмөтүнүн балансында экен. Ооба. Бул жактан келген продукция чыкпаш керек. Кандай продукция чыкпаш керек? То есть мусор чыкпаш керек кайра артка. Эмнеге? Мыйзамда көрсөтүлгөн. Санитардык коопсуздук барбы могунда? Монун арасынан терип кетип атат азыр бакалашкаларды. Я. Булар сатат. Жок, негизи бул жактан мусорду алып кетсе болобу? Алып кеткенде могу втор переработкага эле бул азайтат да көлөмүн тескери, жакшы да. Жок, муну атайын стандарт болот. Өзүнчө. Эмне деген стандарт? Өзүнчө завод болот. Ал жактан кирип башка обработка болуп чыгат ал жактан. А силер моундай мусорду терип кайра шаарга ташып атпайсыңар? Мусороперерабатывающийби? Туура, мусороперерабатывающий. Жок, муну алар ким алып кетет? Ким кетет бул? Булар алып кеткендер бар да, переработчиктер алып кетет. Жок. Эмне бул силер бул жакта жетекчи да? Ооба. Ким алып кетип атат? Переработчиктер алып кетет деп ачык эле айтып атпаймынбы? Ал кандай келишим бар силердин ортоңордо? Келишим деле жок, мына бияктан теришет, алып кетет, болду. Мусорду азайтат тем самым. Жок. Акчасын алабы? Жок, конечно, алат да. Ким алат? Алат, мына балдар алышат. Кайсы балдар? Мына бул жерде иштеген балдар бар да. Ал бул балдар кимдер? Айыл өкмөттүн балдарбы? Айыл өкмөт эмес, булар жеке өздөрү келип иштешет ушул жерде, оокатын алат. Мен түшүнбөй атам сизди. Бул айыл өкмөтүнүн карамагындагы полигон да. Айыл өкмөттүнүн карамагында полигон. Бул жака келишим кылган киши айыл өкмөт менен келишим кылыш керек. Эмне боюнча? Бул жактан ошол керектүү средстволарды чыгарыш. Билбейм, келишими жок эле алып кетип атышат, аны билбейт экенмин. Чөнтөккө түшүп атабы? Чөнтөккө түшкөн жок. Анда каяка түшөт анда? Каяка түшмөй эле, полигондун содержаниясы ошонун баары. Жардам берип атат турбайбы силерге? Ошол аркылуу да, мисалы үчүн биз деген айыл өкмөт. Рахмат айтып аткан турбайсыздарбы жардам бергениңерге деп? Айыл өкмөт же ЖКХ биякта мисалы үчүн акча бөлүнбөйт, ГСМ тияк биякачы. То есть хозрасчет. Бул жактан түшкөн акчаны сиздер биз биякта уш жерге иштетебиз. Сизге түшөт турбайбы акча анда? Бизге ишканага түшөт, мага түшпөйт ал акча. Ишканага кантип түшөт? Келишим жок болсо. Уш жерге түшөт дагы, ошол күнүмдүк солярка, ушул. Булар кимге төлөйт акчаны? Кандай кимге төлөйт акчаны? Мооларды алып чыгып кетип аткан үчүн бирөөгө төлөйбү акча? Төлөнөт, биякта приемка бар, ошолор бүтүрүшөт. Бүгүн выходной аларда приемщиктер бар, ошолор. Бүгүн кандай кылат?
Бүгүн ушин топтошот, кайра алып кетет болду. Алып кетип атпайбы булар? Кимдер? Тет чогултуп атышпайбы? Чогултуп атат да, мусор алып келди да ал. Анан өзүнчө бөлүп коет экен ошентип. Баклашка өзүнчө кетет. Азия Пласт деген ишкана бар экен, переработчик. Босогодон киргенде ар бир машинадан 200 сом, 500 сомдон алат экен. Ооба, алынат. Кимге түшөт ал акча? Ал акча ушу полигон содержаниясына эле түшөт, кайра эле айтып атпаймынбы. Улук деген сиз да? Ооба. Телефонуңуз өчүк. Күнүнө. Ал охраналар улукка беребиз деп атпайбы акчаны? Ооба да, улук келип бирден чогултуп кетти. А сиз эмне аны тиги заводко анан тияка түшөт, анан ишканага түшөт дейсиз? Жок, ишканага түшкөнү ошол да, мен сизге айтып атпаймынбы. Сиз мындай кишини адаштырууга киргизбеңиз. Погрузчик иштейт, бульдозер иштейт, оор техника иштейт, бензин алынат. Мисалы үчүн ошонун баарын ошол акчаларда жумшалат. Канчадан түшөт күнүнө? Охрананын күнүнө азыр барып көрсөңүздөр болот. Сизде жазылуу сиз алып турбайсызбы күндө? Алганда кээде 800 сом түшөт, кээде 1000 сом түшөт, кээде 2000 сом түшөт. Ушундай. Ал ар бир машинадан? Ар бир машина эмес. Мисалы үчүн портер бар эмеспи? Ооба. Портер алар 200 сомдон төлөйт частниктер. Биз турганда Анан мейли. Кирсе, сиз акчаны канча алып кетесиз? Көчөгө түшкөн жок да. Сиз акчаны канча аласыз? Колдон эле алам. Тиги охрана чогултат, сиз чогултуп кетесиз андан. Катталабы ал? Катталат. Тиякта охрананын немеси. Кагазы жокко, таппай койдук. Кагазы эми сизге көрсөтпөйт да кагазды. Кагазы бар дейт, айры бир кытып беребиз аны дейт. Бүткөндөн кийин уже улук акчаны алып кеткенден кийин айры бир кытып беребиз дейт. Жок, эч кандай. Бул жерде эч кандай мындай сыр деле жок. Эми сиздер мамлекеттик муниципалдык мекемесиздер. Ооба. Мекемеде ар бир түшкөн чыккан акча бухгалтерия менен кетиш керек. Бухгалтерияга түшүш керек. Каттоого түшүп, бюджетке сиздердин каражатыңыздарга топтолуп, анан ошол жактан атайын бухгалтериядан өзүнчө чыгышы керек. Кириш чыгыш деген бар да бухгалтерияда. А сиз кириш чыгышты чөнтөккө кылып алган турбайсызбы анда? Кириш чыгыш чөнтөктөн эмес, кириш чыгыш как положено жүрөт да. Квитанция бересиздерби? Жөн эле неметпейт. Кирген кишиге? Квитанция жакында бериле баштайт. Жакында азырчы, буга чейин? Азыр берилген эмес, буга чейин болгон эмес. Жөн эле чөнтөктөн кириш чыгыш. Жеке тараптар неметип аткан. Эми причем тут чөнтөк? Андай антип деле. Жок, мамлекет сиз мамлекет эмессиз да, чынбы? Мамлекет эмесмин. Ошондон да сиздин чөнтөк менен эле иш кылат экен да анда. Жок, биздин чөнтөк менен иш кылбайт. Мен сизге мындай түшүндүрүп айтайынчы, жалпы. Бул мисалы үчүн сизге айтып атпаймынбы, буякта дотацияда эмес. Мисалы үчүн акча бөлүнбөйт бул полигонгочу. Анан бул полигонду биз деген монтип иреттеп, азыр иретке келтиргенге чейин бөлүнбөйт. Себеп дегенде, могулар ташыганда уже өкмөт тараптан акча бөлүнөт. Анан ошо сиз айтып аткан жанакы посттон түшкөн миллиондор хата күнүнө бир ашып кетсе 2000 сом түшөт. Ошол мына айтып атпаймынбы, 40 литр соляркаң эле 3000 сом. То есть өзүнүкү жетпейт даже. Охрананын айлыгы бар андан. Айыл өкмөт бияк акча бөлбөйбү? Бөлбөйт пока. 1 сом дагы? Жок, пока бөлүнө элек. Машиналар кандай болот? Ал неме да, перевозкага төлөнөт. Ушулардын айлыктары балдардыкы, ошол да. Бу жерде мындай болуп атат. Мен атым Шыгаев Кармет. Бу жерде могу кыз учуунун баарын бүт кылган мейман болуп атат. Мейман ким ал? Мейман деген кварталный, тынчтыктын кварталный. Бул 2-3 айыл өкмөтүнүн башын жеди мейман. Могу 4-чү айлык, 5-чи айыл өкмөтүнүн иштешип атат. Мына канализацияны курганда ушу мейман. Бул талапка жоопкерчилик кылбай, жөн эле өзүнүн багы акчаны жеген. Анан кийин мындай турбаларды коюп койгон. Негизи как положено болгон эмес бул. Канализация курулган эмес. Ошол менен мейман болсо акчаны жеп алып өйдөктү кошкусу келип атат. Биз коштурбайбыз деп атабыз. Мына ызы ушундан чыгып атат. Бул силер ошо мейманды текшергиле. Канча акча кетти канализацияга, эмне кылды, бүт документалын ушуну текшерсең эле чыгып калат мына. Бүттү чыр ушу. Кайсы? Документ. Айыл өкмөт ушу мейман кылып атат мына өйдөккө өзүнүн элине чогулууга собрание кылып, мына аралдын элин калтырыш керек, маршрутка каттатпаш керек. Документ болсо вообще этин. Ким ал антидей? Ким? Квартальный ал айыл өкмөттүн баарын колуна алып алган. Мен айтып атам. Балекет болсо дагы ал. Балекет болуп атат ошол. Кандай кысы бар анын? Бул көп жылдан бери иштейт бул жерде. Эме бол, квартальный бол. Мына ушул кылып атат. Эми мейли ошол канализациясын кошсун. Ошол эле этаждыкын кошпой, бул мейман дагы жолдон даярдап койгон уже. Көчөлөрдү кошконго. Акчасын алып койгон, жеп койгон уже. Айласы кет ушул жерде калчылдап ошон үчүн кылып атат. Мына ушул чырдын баарын кылган мейман. Фамилиясы ким ал мейманды? Мейман айтып Кыргызстанга көрсөтөлү. Оморов мейман деген экен, Эми мына жерде эски ал айыл өкмөттө отурабы, отурбайбы? Айыл өкмөткө караштуу ушул эме квартальный, тынчтык конушунун квартальный. Жүрүңүздөр анда
Мына эми дагы бир сөз, мына жерде айтып коеюн, могу жердеги эски мусор бар болчу, азыр тосулуп турат. Мына кетип бар 2 гектар ушу жерде. Ушул жерди менчикке чыгарып алышты. Бул жерде деген Бишкек ПМК болот деп анча-мунча ким кылды? Техника ушу мейман кылды. Меймандан билесиңер, Орос деген мурунку келген айыл өкмөтү ушул экөө менчикке чыгарып алып, азыр жазылып турат. Участок продаю деп мына сатып атат. Свалканын үстүндө. Свалканы жазылып турат машинада, бурчка барсаңар мына участок продаю. 2 гектар жерди мына чыгарып алган. Бул мусорду тияка которгон, буну менчикке чыгарып алган. Мына ушуну силер биринчи ушул аякты тактагыла да кел. Ошо Мейман байке айтып чыгып атат да. Мусор жыттанбай эле депчи. Түтүн чыкпай эле, мусор жыттанбай эле. Анан кийин тариф буну алып чыгып кеткиле десек, тарифти көтөрөбүз деп атат. 220 сомдон 300 сомго чейин болот деп атат да. Анан ал ошо жактын элдери айтып атат, биз ал тарифке макул эмеспиз деп атат. Биз деген аны төлөй албайбыз. Биз деген даже 100 сомдон араң төлөп атабыз деп аларды чыгарып коюду да. Бул жерде деген ошондой агитация болуп атат да. А биз болсо 300 сомго деле макулдук берип атабыз, уже анткени жыттан тажадык да биз делечи. Ушу уже ошончо мына аллергия оору деле, мисалы үчүн өпкө оору деле ошол 1 жылдык кеткен акчабыз менен эле дарылана албайбыз биз. Барып больницага жатыш үчүн канча деген акча кетет. Еще бизде деген могу жерде деген немеси жок. Бизде деген эч ким мына 4-төн 5тен балалуулар бар. Эч кимиси биздин документибиз жок үчүн эч кимибиз деген даже пособие ала албайбыз. Айыл өкмөттөн эч нерсе жардам жок. Жолубузду өзүбүз жазып атабыз. Светибиз болсо өзүбүз жазалган. 20 миңден төлөп частный жазып берген бизге. Бизде карагай жок. Суубуз өзүбүздөн чыгат. Астынан казырып чыгарабыз. Насос менен чыгат. Ар бир үйдө бирден насос. Анан могу жерге ошо канализацияга насос коюп атат. Ошол насос бизден постоянно чыкпай сууну эми баягы керектөөчүлөргө алабыз да насосту. Насосубуз 1 жылда 4 жолу которобуз ошо насосту. А бул канализацияга деген күнүгө иштеп туруш керек. Вообще токтобош керек ал. Токтобой турган насос биз 4 жолу алмаштырып атсак, 1 жылда булар канча жолу алмаштырыш керек мисалы үчүн да? Эми ошол насос иштебей калса, ошо канализация атып чыгат деп атат. Могу бычкадан келген суу эле азыр толтура турат дети немеси насос койгон жериндеги люгунун ичинде. Жарымынан турат. Алар деген ошону даже люкту салып атканда эле суусун ар жакка насос менен алып түшө албай эстери ошкон. Ошо салып аткан балдар. Эң проблема көйгөй ушул болуп атат да. 180дик турба коюлуш керек болчу, булар 110дик турба коюп койгон да мына мындай. Болду ушул чыр ушундан болуп атат. Салам алейкум деген тарткыбыз келип атат да байкебиз. Жок, ошо сону тарткылат. Салам алейкумдан баштап тарткыбыз. Эң главный мамлекетибиз адамгерчилик болуш керек. Эң главный тынчтык болуш керек. Бул эч нерсе эмес, бул эмне болот? Жок, макул. Айткыла маселеге эмне маселе бар, айткыла. Айткыла, эмне маселе? Келгенде эле урушуп баштаган эч ким эч нерсе. Жок, элген уруш эмес. Бизди сыйыр маттасыңар, биз сыйлайбыз. Жок, шашма. Жөн, мындай келди-келесиңер туурабы? Жок, эми камерадан эмне коркобуз биз эми призывник болбосо. Келиңиз кыскасы биз мынау Новопавловка айыл өкмөтүнө неме буйрулуп атат. Канализация. Канализацияны билесиз, куруп атат. 2 айыл өкмөт биригип. Ошону көрүп койсоңуз болот эле. Талапка жооп береби деп жооп бербейди. Биз үчүн жооп бербейт. Биягы 4 метр, биягы 6 метр. Ошондо мындай 3кө бөлсөңүз, биз 6 кишинин эле канализация. Мындай кылалы азыр. Биз үчүн жооп бербейт талапка. Эми мындай да, ал нерсени мына өткөндө жыйын болуп атат. Эквайнантонка Новопавловка кылып атат, туурабы? Эми ал өзү каражат ал. Эми каражаттын табышы өзү кыйын. Мына ошон үчүн элге кылып берели деп. Анан эми бул маселени специалисттер карайт. Аны мен специалист эмесмин, анын өзүнүн специалисти бар. Ошону канча метр кылыш керек, кайерден расстояние канча болуш керек, элден населениеден канча болуш керек, аны специалисттер карап чыгат. Карап чыгат. Кече жыйын болгондо дагы. Түшүндүк. Бул сөздөрдү кайрылда тияктан эле угуп келет атабыз. Сизге сурообуз бар да. Аким катары Тынчтык конушундагы курулуп аткан канализация боюнча кабарыңыз барбы? Эми мен аяка мусор свалкасына дагы бардыгына баргам. Кабарым бар. Кабарыңыз бар. Айна Антоновканын айыл өкмөтү дагы келип ошого чыгарайлы деди. Новопавловкадагы мен туура кабарым бар ал. Кабарыңыз бар экен, жакшы. Канализация курууда мамлекеттик нормалар, стандарттар бар. Бүгүнкү күндө сиз кабарыңыз болсо, ал жак стандартка жооп берет экен? Жок, эми мындай нерсе да. Эми канализация ал мурда курулган. Илгери? Жок, илгери эмес, 8 жыл мурда. Жок, андан мурда курулган жана
84-жылы курулганда деле канализациялар бар, туурабы? Жок, ошол да. Анан кийин мындай нерсе да, ал нормаларды канализация куруп атканда, ал канализацияны мурда канализацияларга кийин тамдар салынган жерлери бар. Ошону нормасын алыш керек эле, ошо мезгилде, ошого кылып туруп, ошо жер берип атканда, ошону караш керек эле да, там салып атканда, ошо жерлер дагы нормалар дагы көп бузулган жерлери бар. Канализация тууру. Азыр эми ошо силер айткан канализациялардын баардыгын мен айыл өкмөттөргө тапшырма берип, мына архитектурный баардыгы нормаларды карап чыккыла дегенбиз. Баардыгы нормаларды карап чыккыла. Сиз карап чыктыңызбы өзүңүз? Жок, эми биздин несі биздин баягы строительный архитектура ошолор да. Биз ошого тапшырма беребиз да. Алар полный карап чыгат. Канча метр каяка болот, кандай болот, ошого карап кетет. Ошого карап кетет, эми норма менен кетет да. Эми көп жерлерде нормалар бузулуп калган. Элдер туура эмес чыгып кеткен, туура эмес жакын салып алган. Биз бүгүнкү күндө ошондон кыйналып атабыз. Мурунку нормалар бузулганда биз бүгүн кыйналып атабыз. Мына өзүңөр көрүп атасыздар, мына аминиция боюнча булардан дагы трансформация болбогон жерлер бар. Туурабы? Болбогон жерлер. Мен эми мындай айтканда регион чоң, мына баардыгыны мындай кыйрат берип кыйрат бар десек эле, бирок көп жерин мына элдер бар жерине биз барып карап чыгабыз. Мен каерде маселе болсо өзүм барам. Болбой калса биринчи орун басарым барам. Бардыңызбы сиз? Мен аны баардыгын мен айтып атпайм. Жыйынга дагы барганмын. Түшүндүм. Барыпсыз. Эмне өзгөрдү барганыңыздан кийин? Жок, эми аны мындайда сразу өзгөрбөйт да. Аны нормалап берсин, баардыгын изучат этсин. Аны экология деген бар, Качан уруксат алар нормалар сизге изучат этип берет? Жок, олар өздөрү алып келет да эми. Алып келгенде биз ошо айыл өкмөтүнөн эми качан алып келет, бүткөндө алып келет. Сиз тапшырма бердиңизби? Мен бергенбиз аларга, ошолор карап чыккыла. Ол айыл өкмөтү дагы билет. Берги айыл өкмөтү дагы билет. Бардыгы билет. Биз барып келдик. Биз айыл өкмөтүнөн ушунчалык бир таң калып кетип атабыз, эч бир мындай жакшы жооп бербей, элементардуу эки айыл өкмөттүн ит куйругун булгайттан болуп атат. Биз барсак, проектини көрсөтө албайт. Сиз көргөнсүзбү проектини? Жок, ал эски. Булар эми жаңы жасайт, азыр кылат. Обновление кылат да буну. Бүт барып карап чыгат, бир катар. Биз Жок, эми эски проект алып, эски ал. Жок, ошо эски. Аны нарушение кылган да проекттерди. Үй салгандар нарушение кылган. Там жайына. Мындай болгондо, сиз 5 ай мурун баргансыз. Керек, келиңиз. Жыйналышка 5 ай мурун барып, ошондо Новопавловканын айыл өкмөтү 250 метр дагы жылдырабыз макул деп сиздин көзүңүзчө айтып 250 метр жылдырып койду. Бир. Кечээ жыйналыш болду. Анда берки Военно Антоновканын айыл өкмөтү жок, айыл өкмөтү 500 метр жылдырабыз деп атат. Биз чыккан сайын жылып келатат. Ошол 2,5 километр башындагы план боюнчакты. Биз дагы канча жолу митинг кылсак, ошондо ошол проект аткарылат ошол. Жок, мындай. Бак каналды боюна барганда ылдыйда эле канал ылдыйда турбайбы? Турубу? Бак өткөн эле каналдан да баягы. Аны ылдырага жылдырап жылдырдыбы? 250 метр жылдырды. Жок, ошо айткандан кийин мен баргандан кийин жылдырдыбы? Жылдыбы? Биздин талап андай эмес болчу да. Жок, ошол айтканда бирок жылдыбы айтканда, мына ошол жерде айтылган боюнча. Эми кечеги жыйынганда мен баягы 500 метр боюнча ал менин орун басарым айтып келди. Орун басары мен тура сатканда эми апамдын жандайсы бар эле, ошого кеттим эле, өткөн эми Куран окуп, жүрдүганда мен эми бул жашоо турмуш. Анан мен билесиңер, мен мисалы келип, мына Ускага чыкпай иштеп атабыз. Мен канча жыл болсо Ускада канча кыйналсак дагы күнүбүздү жандай кылбай бүтөрөлүү жумуштарды иштеп атабыз. 500 метрди мен кечегинде айыл өкмөтү сүйлөштүк, аны нар жакка алып барат. Анан кийин эми конкрет мына айтканда 500 метрби, 300би, 700 метрби нормага карап, чтобы элге зыян тийбей турган жерге алып барат. Мына байке, ушул жерде болуп атат. 500 метр жылдырган күндө БЧКдан ары 1000 метр болсун, 1 километр. Ошол жыттанбайт деп ким кепилдик берет? Андан алыс турган полигон жыттанып атат. Эми полигон андан алыс турган. Жок, азыр канализация жөнүндө сүйлөшөңүз. Жок, эми полигон канча бир каналдан 2 километр чыгат, 2 километр да. Ал эми ол берги жарымына келип калып атат да, жарымына жетпей калып атат. Туура, мына үйдүн наркы жамарда кеткендер. Бергиси бери жак бетте. Туурабы? Эми айтып атпайм, ошону норма мындай да. Мени орун басарымдагы көрдүңөрбү десек, бардык, бирок өтө жыттанат экен деп келди. Анан ошол жыттанат экен деп келди. Ана мен отуруп айттым. Эми азыр чакырып туруп, значит өткөнгө бергенге кайра кошумча айтыш керек экен. Айтып туруп, эми ошону кандай кылабыз? Баягы эми анын өзүнүн специалисттери бар да. Баягы яма кылганда жыт чыкпай турган туруба кылабы, кандай кылабы? Алардын экологический жагын карап чыгайлы. Эми жөнө эле апарып эле эптеп эле бүтүрүп койбойлу деп. Ошондой эптеп эле. Азыр мындай да. Ошону кылайлы деп атабыз да. Бул жакка
жөндөн кеткен жок. Бул жакта мамлекеттин акчасы кетип атат, айыл өкмөтүнүн акчасы кетип атат. Жалпы жолунан канча каражат кетти ушуга? Жок, бунусуну мен мындай айтканда айыл өкмөттөн жок, айыл өкмөттүкүнү мындай. Айерге өзү алып барган боюнча канча 6 миллион 9 миллион деп аткан, 9 миллион. Бири 5 миллион дейт, бири 4 миллион. Жок, мен туура эле 6 бири 9 миллион дейт. Мен мындай да, мен эми аны сметасын көргөн жокмун, сметасын өздөрү түзөт. Мен акча каражатына аралашпаймын. Не дегенде эми акча каражат деген бул жаман нерсе да. Макул, жаман экен акча нерсе. Жок, эми туура айтканда, ал эми өздөрү жооп өздөрү. Агай, мындай бизге ток жооп бериңиз. Сиз азыр ошол айыл өкмөтүнүн көзөмөлдөгөн орган катары проектин кайсы жеринде ал ишемдиктер кеткен? Жок, эми мындай да, ал проекттерин азыр мындай дополнительный кеткенин ал жаңы кошумча кылат. Жок, мурдагысы эми ал эски проект болгон. Кайсы жылкы эски? Эми айтып атпайм, айерде канал кеткендер бар, 84-жылкылар деле бар. Эми Советтер Союзунун шылтабайлы койгонсуздар. Кечеги ошонуку бузулуп атпайбы, ошолордун нормаларына бузулуп атат да. Түшүнүп атам, майке. Бул жерде жаңы проект түзүлүп, жаңы акча бөлүнүп атат. Да. Ошо жаңы акча бөлүнүп, жаңы проекттин эмнесинде ал ишемдиктерди байкадыңыз? Жок, мындай нерсе, силер барып көрдүңөр проекттерди? Сиз көрдүңүзбү? Жок, ошону алып келсин, бүтсүн. Алып келсин мага. Жок, байке, мындай да. Сиз эми акимсиз да. Жок, эми аны мына өз түзүп келет да. Ишти бүтүрүп койгон проектин алып келип беребиз сизге. Жок, проектин алып келип туруп, ошол проекттин негизинде кылат да калган тапкан. Кылып бүтүптүр аны. Жок, нар жагы 500ды жылдыр элек. Жок, ал 500га чейинкисин сурап атабыз. Жок, бузукени ал мурда кылынган ал. Жок, 500ды качан кылынган? Ал эми ол мурда, мен мисалы буяка келелектен мурда кылынган ал. Качан келгенсиз? Мен былтыр келгенмин. Жок, кел. Ал мурда кылынган. Жок, мейли. Жок, былтыр баштаганы баягы айткан 250 метр мен баргандан кийин ал. Жок, былтыр күздө эле башталган байке. Кеч күз болчу. Кышында жана бычканы казып өтүп кетишкен. Ошол жерде. Мына ел жашаган адамдар билеби же сиз билесизби? Жок, мындай нерсе билет да, булар эми аяка заинтересованный. Сиз келгенден кийин деле башталып турган. Жок, ал келгени, мен келгенде мына мен баргандан бери мен өзүм көргөнүм кылдырып атам. Көргөнүм. Трубасын көрдүңүзбү ошону салынып атканда? Октуңузбу трубасын? Трубасын момундай труба. Кичинекей трубаларды окуган. Жок, мындай мен силерге айтайын. Мен силерге жалган айтпаймын. Силер менен мындай да эже. Эже, мындай нерсе. Мен силерге жалган айтпаймын. Мен ошол жерге барып, тапшырма бери 250 метр жылганын мен билемин. Негизинен өйдө жыйын кылдык. Телевидение келди, айттык, туурабы? Эми бергисине кече барганда силер койгондон кийин, талап койгондон кийин эми ал маселени 500 жылдырабызбы? 500 талап кылган жокпуз. Азыр мында кылат. Сиз эми жаңылып кылдырып атабыз. Ошо жаңы аттыксаңыздар. Биз азыр акимге келдик, урматтуу жардамчы. Сиз мындай аралашпай эле коюңуз. Биз аким менен сүйлөшөбүз. Сиз аралашпай эле чыгып кетиңиз, биз сизге келген жок. Сиз башкарасызбы? Ким бул киши? Мен аппарат жетекчи. Анда буяка турбай, биз аппарат жетекчиге суроо берген жокпуз. Мындай кылсаңар, биз маселени айта турган маселени сүйлөшөйлү. Чечилген маселени сүйлөшөйлү. Бу жерде жанда кылдырбастан бири-бирибизди талашпай, эмне кылыш керек, кандай кылыш керек? Сиз сунуштарды кече айткыла. Биз бул жерден алып токтоңуздар. Куру сөз болуп калчу да экен. Айтканы айткан жерде калып кетет экен. Буга чейин барысы. Азыр аким катары бизге прокурорду чакырып бериңиз. Ушул жерден акт түзүп, сизге кайрылуубуздун негизинде прокуратура ишти териштирсин. Укуктук баа берсин. Айыл өкмөтүнө, тендерчине, акимине, барысына. Акча каражат кандай кетти? Ал кандай сапатта курулду? Эмне менен жыйынтыкталды? Бүгүн элдин макул болбогондугу эмнеде? Жүйөлүүбү, жүйөсүзбү? Укуктук баа берсин. Сиз азыр таза болсоңуздар анда прокуратураны чакырыңыз. Прокуратурага силер өзүңөр баргыла. Ошол жерден сурагыла. Ушундай болуптур, мына бул наразы болуп атат. Жок, азыр сиз могу кайрылууну кагазга түшүрбөйлүбү, акт кылбайлыбы? Кагаз бизге жазып кеткиле, арыз жазып кетсин. Жок, акт түзбөй, мына аппарат жетек эмне отурат? Обращение граждан кылсын, жазып берсин, тарайбыз. Жазсын. Жок, силерге мындай озек кайрылса болбойбу? Озек кайрылса болот. Жок, бизге келиңиз мына кайрылып атабыз. Кандай кылгыла, жигиттер, мындай да. Мен ар дайым айтам, озекинин кереги жок. Письменный бериле. Мына жазсын, акт түзүңүздөр азыр. Арыз жазышчылар кылышат эми. Жазгыла, арыз жазгыла. Биз мына кылганга наразыбыз, ушундай жумуш болбой калды. Мындай нерсе да, мен өзүм суроо бергенге жооп берип атам беже. Мен бүгүнкү күндө мына суроо бергениңерге баргансыз, көргөнсүз, мен баарын айтып бердим. Туруп, каерде кандай? Сиз насосту көрдүңүз белеңиз. Каердеги насосту? Насос койду го, ошону көрдүңүз белең. Мен насос көргөн жокмун. Бери карасаңыз, бирөөнүн коросуна коюп койгон. бирөөнүн участканын ичине, мисалы үчүн менин участкамдын ичине насос куруп салса, мыйзамдаштырылбаган жер деп. Ал бекер алынган эмес да, ал жерден $4000 сатып алганбыз. Сатып алганбыз, жерчилер толтура. Позовите Новопавловку, Военно-Антоновку и архитектора сюда. Экотехник инспекцияны чакырыңыз. Жок, экологияны чакырыңыз анда. Эколог берди. Болду анда.
Экология канча вакытта келели анда? Ушундай да. Жок аз келсин. Az gelse iki жақ tutup oturup söylüşüyoruz. Mınday iyice. Bundan keyinçe mınday da bana bizge gelgen arızlar. Biz barın karayız iyice. Bizde başka rayon koşuyor. Bizde mesele yok. Düşündük. Hemen aytkoz proyektin ala gelsin. Onu mınday da. Men size aytıp koyayım mı? Al, kalayız, biz parat kap ketemiz. Meyzan boyunca gideriz ama. Kak oturabız peki? Kelişti de var ya. Dolborum hazır alıp keledi. Nurlan alıp keledi. Özü gerek de bizge. Badiyat çıktı da biri var ki 9 milyon aytkan dele oşol. Nasostu koygon dele oşol. Yolu üstü kazıp ketkende oşol. Biz sizlerden sizde ayttı, tigini ayttı de ayta albayбыз. Biz oşol kişiden 9 milyondu da oşodan ugatабыз. Жанагы насосту коюп кеткенде да ошол киши бардык ошол документти бүтүрбөйбүз дегенде ошол киши квартальный башчы Men ayttım ejelerge. Azı proyekti alып келет. Oşa ayıl hükümetke barıp buna iki ayıl hükümeti. Otur oşada meselenin koygulu. Siz uğumsaz bir yerde siz men çok katışpaylı. Çok proyektlerini kaçan alып keleti? Hazır Жана проекттин бул айлык өтө деген экен. Hazır жүрүңүздөр, булар заказчик болчу. А сиз неге буякта деп айтасыз? Жок, заказчик болчу. Азыр мына алып келет, тиги подрядчиктер алып келди. Мен Нурлан деген жер адисине табыштадым, алып келет. Бар алда жана сүйлөгөн сөзүңүз маанилүү болот. Азыр мен бул азыр бул түшүндүрө албайт. Неге? Неге дегенде мен жанда кыла алып атпайм. Ким түшүндүрөт? Айлык өтө түшүндүрөбү? Жок, айыл мындай кылыңыз, сиз подрядчикти чакырыңыз. Подрядчик өзүнүн планын өзү көрсөтсүн, чтобы эртең biz конкретно подробно булар да билсин да. Районда документке такалып, проектini даярдаган айлык өтө чакырбайсыздарбы? Неме? Мындай болуш керек. Подрядчикти чакырбадымбы? Ким түшүндүрө алат деп жана ошол адис катары мону түшүндүрүп бериш керек. Полностью. Метринде кайсы жерде колодцтер бар. Ал эми мындай да болуп, бул күндө чоңос текшерилмес, ал мурда текшерилген экен. Мына азыр качан текшергенсен проект. Анан биякта видео атпайсызбы? Бу жерде эми үй пока мыйзамдаштырып алайык да. Берген. А неге моон койдуңар анда? Ол мыйзамдуу молар. Молар бар, болгон существующийлерди коюп берди да. Жок, булар мыйзамдуу. А ошол убакта жок болчу да мунусу, значит. Жок, бар болчу. Бар болсо чиймек да. Сертип курул электе үй бар болчу. Чиймекте же болсо жок да, ошончо чийбейт. Аягында аким катары сиз сөз бересизби? Бул элге түтүн түтөбөштүгүнө ошол канализациясы жолго түшүшүнө кепилдик бере аласызбы? Эми мындай, Улукбек, кепилдикти менимче мындай как жетекчи катары, мен район жетекчи катары жоопкерчилик менен алам да. Ошону айтып атасыз. Анан кийин мен постоянно алам да. Анан бардыгын мыйзам чегинде мына булар деле айтпастан туруп, мына мен өзүңөр астыңарда айттым да, тапшырма бергенмин деп. Неге дегенде азыр амнистия кетип атат. Амнистияга ушул проблема болуп калбасын деп мен баарын тапшырма бергем. Үстүндө вольтторду, астында канализацияны, санитар нормаларды. Аны кайталаштын кереги жок. Айтып бердиңиз анычы. Жок, ошонун нормасы менен алып келебиз. Анан бардыгы кирет. Качан? Эми азыр муну көрсүнчү эртең. Бул канализацияны айтып атат. Канализация. Түтүн качан токтойт? Эми түтүндү кечеги чогуш кылганда мына айыл өкмөтү мына 5 ай убакыт бериле, буну бардыгын жоготобуз, көмөбүз деп мына жагын техника мен айттым эле, жагын техника алып келишти. Бүгүнкү күндө суу дедиле, электриктер менен жердин астынан линия алып барышты. Ошол жерге суу кылып атат. Эми аны баягындай аны түтүн чыгарбастан, аны тазалап, мындай нормасы бар да. Техника менен топурак төгүп, алып барып туруп 5 айдын ичинде баарын жоголобуз. Жок, ошонун нормасын алып келебиз. Мына кече элдик жыйында айыл өкмөтү мен жок болуп калдым, сөз бериптир. Эми ал биздин контролдо. Контрол мына эжелер айтты го, 5 ай мурун барганда ошондо деле айткан нерсени, ошо бирдеки маселени айтканын кылдык. Калган аткарабыз. Канча убакыттын ичинде 5 ай деп коюп жүрө берип алат. Күнүгө жасап атабыз. Эми мындай да, ошо кылган иште жумушту. Тынчтык мындай. Мындай нерсе да, ар бир нерсенин күнү бар. Ошону расчет алып айткан алар дагы. Ошо чыдайлы. Минтте 5 ай убакыт бергиле. Мына бүгүнкү күндөн баштап түтүн чыкпайт деди. А бирок 5 күндөн бери тынбай эле түтүп атпайбы? Мындай да. Ал түтүн ушундай нерсе өзүңөр көрүп атасыңар. Астына түшүп кеткенден кийин аны 5 айда тазалап, үстүнү жаап кетет. Эми 1 ай 2 айдан кийин деле жабылып бүтүп калышы мүмкүн. Аны 5 айга чейин сурок сураган. Запас менен алдым деп айттым. Мен да тактадым. Кудай буйрса нормага салабыз. Эми мындай бардык интервью алып. Арыз жазды, арызды кабыл алдыңыз. Арызды тийиштүү чараны комиссияны качан түздүңүз? Биз комиссияны мына мен айтам 14 күн деп коет. Ага чейин мен специально жазып алып келтирип койдум. Мен комиссия экологиянын баарын чыгарабыз, нормаларын баягы саясат канализацияны көрөйлү. Эгер действительно ошо проектти мына эртең өзүңөр дагы көрөсүңөр. Башка жак туура эмес болгон болсо, комиссиянын сунушу менен мындай нормага алып келүүгө аракет кылабыз.
14 күн күтөбүз, анда катыңыздардын копиясын алдыңыздарбы? Алдык. Жа чыгарып өздөрүн айттым, алып дедим. Мен мыйзамдуу кылам бар нерсени. Чтоб эртең Мына жыйынтыгында буюрса, биз көрөрмандарга көрсөтөбүз, кандай болду, эмне болду. Кудай буйрса мен ойлойм, жакшы эле жандай болот. Эртең проект көрсөтөт. Макул, анда мениңиз. Сүйлөштүк, а? Тынч болгула, рахмат. Канаттарды эле жооп бердимби? Ооба, эми 14 күн жана жыйынтыктарды көрөбүз. Аны сен чыгарасың. Болду. Аны же мындай да ответин айтабыз. Болду. Биздин норма ошондой. Урматтуу көрөрмандар, мына өзүңүздөр көрүп болгондой, биз акимчиликке келип, акимдин жообун, айыл өкмөттөрүнүн жообун уктуңуздар. Эми 14 күндүн ичинде комиссия менен барып текшерип, корутундубузду беребиз деп атат. Анын жыйынтыгын буюрса дагы ачыктайбыз, көрсөтөбүз. Кантсе дагы эми ушул элдин ден соолугу баардыгынан кымбат экендигин, элдин жашоосу баарынан мамлекет үчүн маанилүү экендигин биздин чиновниктер сезсе, түшүнсө, биздин жашообуз алдыга жылмак. Урматтуу көрөрмандар, кечээ күнкү биздин съемкабыз мына бүгүн 2-чи күнү уланып атат. Дал ошол кечээги сөзүбүздүн жыйынтыгында бүгүн келип жеринен көрсөтүп, проектини көрсөтүп, баягы бизден качып жүргөн кишилердин баары келип жооп берет деди эле. Мына келдик, азыр кандай жооп беришет, проектинин чоо жайын азыр бизге көрсөтүп берет. Сиздин аты жөнүңүз кандай байке? Жанар. Фамилияңыз? Апсеметов. Апсеметов? Так, Жанар байке, сиз ким болосуз? Бияқта прораб мастер болом. Подрядчиктер сиздер, Подрядчик. Сиздердин проектиде кайсы жерден башталып, кайсы жерден бүтөт? Маяктан башталып атат. Канча аянт узундугу? Андан кийин мынакей маяксы маяктан бүтүп атат. Канча убакыт, канча узундук? Маякта деген ошондо башынан көрбөйлүбү? Жок, барабыз азыр. Муну башынан баштап канчага аралыкты сиздер жасап бердиңиздер? Башынан аягына чейин жасап бердим. Канча метр экенин билбей атасыз, Азыр эсте чыгып атат. Так. Жүздүк 400 деп турат. 1900 окшойт ошо. Чытаган шлангилериңер да ушундай элеби? Ушу жерде проект. Сиздер жүздүк турба бул жерден баштап канчага чейин кетип атат? О, канал. Бул жүздүк турба булдан только бычкадан ары өткөрүп берген келе. Эмнеге андай кылдыңыздар? Проектта кандай көргөз ошондой кылдым менчи. Бул проекттин максаты бул жерден канализация деп акча бөлдүрүпсүңөр. Кереткен дагы полияга жөн эле слив жок эле. Жөн эле полияга коюп жиберет экен да. Силердики ошондойбу? Эми угуп туруңуз, Азыркы учурда канализация иштебей эле. Муну насосун коюп бересиңер деген качан маякты чечип алабыз да. Биян кандай кылып чечип алабыз? Ар жылдырабыз. Силер жанынан чыкпагыла. Ошондой деп айтылды. Жооп бере алат же? Анан айтыңызчы. Ошондо. Мен маякка чейин коюп бердим. Коюп бергенден кийин биз эмени канализацияны кошолу дедик. Кошолу дегенде бизде маякты чечип алалы деди. Азыркыга чейин ылдый жагы чечиле элек. Жок, мындай да. Силердин функцияңар могу жерден барып, могу жерге чейин бүтүрдүңөр, болду. Силердин акчаңар бүттү ошого. Ооба. Калганы менин ишиңер жок. Ишибиз жок. Бул жактан буягы канализация талага эле кете берет. Биз ошону сурап атабыз. Ал силердин проблемабы? Биздин проблема эмес ал. Ошондо талага кете берет экен да, силердики барып токтойт экен ошол жерден, Эми ушуган угуп коюңуз. Азыркы учурда биякта эме канализация иштебей эле турат, эчтеке жок. Маяктыкы деген иштеп атат деп айтып атат. Уксаңыз эми. Карабайсызбы, иштеп атат да, сечи бар карабайсың. Иштебейбиз дегенине уже 2 жыл болду силер. Укпайсызбы аягыначы? Ушпай угуңуз. Маяктыкын дагы ары узартабыз деген септик кылып. Анан септик кылып узартып бар дайым болгондо биз силер чакырабыз, канализацияны кошуп берели. Демек ал септик проектиге кирген эмес. Албы? Ооба. Силер канча акча алып атасыңар ушуга? Жана сизге айтып атам. 9 миллион? 9 миллион алып атасыңар. Силер алып кетип атасызарбы? Анан башынан аягына чейин. 9 миллион кетти ошого. Ооба. 5 септик. Кече башкача айттыр. Могу башы мененби? Бул бияк биздики жок да эмес. Септикти айтып атам, мен айтып атам, септиксиз деп атам. Ооба. Ошого 9 миллион кетти. Ооба. Септикти. 9 миллион акча 2 километр жерге канализациясынын турбасын алып барыпсыңар. Ошого кетти. Анан бияка деген эме КНС койдук, насосун. Насосын койдук. Силер коюп атканда тийиштүү документтерин текшердиңерби? Барбы, жокпу деп. Могу жерде мисалы эч бир көрсөткөн эмессиңер, бул үй турат. Бул проектиңерге кирген эмес. Наке.
Могу үй? Мына могу үйдү көрдүңүзбү? Жок. Муну көргөзүп атат. Көргөзүлүп атат. А тиги үйчү? Тиги үйбү? Эми бул үйдү деген ошо моментте могу проектировщиктен сурак, а муну эмне чийген жоксуң деп. Чийилбей калды, ооба. Негизи тиги насостон үйдүн аралыгы канчалык ысыкта туруш керек? Мен муну өзүм могу специалисттен сурагыла. Силер билбейсиңерби мындай? Подрядчик мондай билесиңерби? жөн эле туруп эле чийип бере бербейт да бул кагазды. Жок, түшүнүп атам. Подрядчик негизи билесиңерби канча аралыкта болуш керек? берет бизге. Түшүндүм. Подрядчик катары канча аралыкта сакталышы керек негизи? Адис катары айтсаңар? Ошо адис катары муну өзүнө проектировщиктен барып сурагыла. Силер билесиңерби? Мен могу проектин берет, проектти мен салам мен. Мына урматтуу көрөрмандар, бул жерде ушул проектини чийип атканда дал ушул үйдү эске алган эмес, бул үйдү проектиге кошкон эмес. Бул фундамент менен бул жактагы үйдүн фундаментин кошушкан да. Эми бунун астында насос коюп туруп, бул жактан нар жакка канализацияны тептиребиз депчи. Ушул акыр-чекирдин баарын ошол жакка айдатабыз насос менен деп. Бирок бул жерде үй турат. Бунун асты жанагындай база, жанагындай канализация акыр-чекирдин баары ушул жерге келип токтойт дагы, анан бул жерден нары дальше насос менен тартырат экен да. Эми бул үйдүн аралыгы, бул байкуш үйдүн кожоюну не болот да? 2 метр мына. 2 метр аралыкта бул үй турат. Муну карап отурган ушул биздин чоңдор, ушуну проектинин автору деп атат, тиги Военный Антоновка айыл өкмөтү деп атат. Новопавловка айыл өкмөтү ушул нерсени кылып, ушул нерсени жасашкан. Ушул үчүн 9 миллион акча кеткен. Мына, могу жерди караңыз. Бул жер насос экен. Мына жерде 2 үй турат. Мына жерде 2 метр жакын жерде бир үй турат. Аны неге проектке коштурган жоксуздар? Эми проектке биз заказ беребиз, проект биз жасабайбыз. Заказга силер айттыңар да, көрсөтүп, моулар келсин деп. Эми биз ушу линия менен келтет, ошо менен келтет. Аны муну ошондо проект түзгөн киши күнөөлүүбү? Эми ким күнөөлүү экен, ал бияктан по проекту жол менен келтет да. Күнөөлүү киши жок бу жерде. Эми күнөөлүүсүн биз мен кантип айта аламыз, күнөөлүү ким күнөөлүү? Айыл өкмөт мына сиздин аймагыңыз байке. Сиз бир айыл өкмөт. Сиздин айыл өкмөтүңүздүн тургуну, жери. Мына жерде адамдын үйү турат, көрдүңүз өзүңүз көзүңүз менен. Ким буну проектиге макулдук берди, ошол үйдү жокко чыгарып туруп, бул жакка могу проектин киргизгенге? Үйдү эч ким жокко чыгарган жок. Жокко чыгып кетип атпайбы берди? Чыгарбайт да, муну съемка кылсак керек да. Балким жок. Жана үйдү көргөн жоксуздарбы? Жок. Жана сокмо үй мен топурак соккон эмнеге көрбөйм? Эмне көзүм сокур болуп калды. Анан эмнеге анан жок деп атасыздар аны? Берди жок дейм. Ошо да, балким муну тиги атып атканда жоктур, каяктан билем мен? Ошол жердеги кишилер тирүү. Эмне кылабы? Кайсы жылы атылган бул? Бул кайсы жылы болот? Мен каяктан билем? Жылы бар да, мен кайсы заказ кылган? Жылын карасаң. Жылы бар да. Ошо силер куруп атканда балам, жана насос турган жерде куруп атканда жанында сокмо үй бар беле дейт. Бар беле? Мына ответ, мына. Берген жоксуңар, ушул жакын болуп калды. Ошол убакта эмне кылган жоксуңар? Проекти менен салган адам. Бул кишилер билбейбиз дейт. Биз проектиден карасак ошол үй жок болчу да. Биздин проект менен салабыз да. Жок, бирок үйдө турат да, үй турат да. Бер жакта да айыл өкмөткө кайрылышыңар керек эле да. Бер жакта да место жок экен да, жылдырганга. Жок, айыл өкмөттөн сураш керек эле. Аргасыздан ошока коюлуп атат да. Айыл өкмөттөн сураш керек эле. Ал деген өзү эмнеге сураган жок элеңер дейт жана. Жок, эмнеге ошондо айыл өкмөтүнөн сурап, могу үйдү эмне кылалы деп сураган жоксуңар деп айтып атышат го. Ошол негизи сенин үстүңдө дагы начальниктер бар. Жок, ал убакта биз айтканбыз. Үйгө жакын эле. Ошо айыл өкмөт, ошо убактагы айыл өкмөт. Кимге Орозбайке? Орозбайке да билет. Айтканбыз аны. Мына ата журт, алтын. Сиздердин грейдерлер көрүнбөйт го эке, каякта? Грейдер? Грейдер бияк иштебейт, погрузчик. Погрузчиктер каякта? Мына тиги трактор турбай, погрузчик азыр көмүр түрткөнү кетти, школдун көмүрүн батпай калыптыр, анан түрткөнү азыр кайра келет. Көмүр түшүрүшүптүр, анан кийин ооз жабылып калбасын деп. Бияк көмүр болот турбу? Төртүп коюп анан азыр келет. Мен жаңы эле звонтеттим. Погрузчик. Мынау эмнеге түртүлбөй атат? Кече эле көрүп кеткенбиз да ушундай. Эми бүгүн тартылса керек да. Бизге маалымат болуп атат. Мындай. Бул жактагы иттин өлүгү кайсыда деп атса, ушул жактан жанагындай желим бөтөлкөлөрдү чогултуш үчүн гана суткасына
30 миң 40 миңден түшөт дейт. Ошол үчүн ошону терип алат да калганын өрттөйт. Мусорду толтурбаш үчүн деген жагдайды айтып атышат да жергиликтүүлөр. Ошондой фактылар катталганбы? Эми берди иштетип аткан баланын айтканына караганда өрттөбөйбүз деп айтат, өрттөбөйбүз. Анткени керек жанагы керектүү эле мусорларын алып силер айтып атасыңар да, сорттоп туруп өткөзүп анан кийин акча боло турган өрттөйт деп атпайсыңар, антип өрттөбөйбүз деп атат. Аны складировать этип азыр суу алып келип былчылдатып атабыз деп айтып атат. Сууда эч бир нерсе көрүнбөйт го? Мына могун бар, суу болбосо лай болбойт да. Жок, могу суу чачпай эле го эч ким. Эми азыр мен деле силер менен көрүп атам, мына жаңы эле чогуу келип атат. Ошо каякта жетекчилер буяктан? Ошо мен звонить эттим. Жана көмүрдү түртүп коюп, бияка кел депчи, батыраак кел, биз келдик деп айттым азыр. Жаңы эле тияка кеттир школго. Толук алып берди анан 3 машина келип калды, жана социалдык проект. Ал школго эртең керек да бар. Эмечи байке, бул жерде атайын мусорный полигон ачуу үчүн атайын тийиштүү мыйзам нормаларын талаптарына жооп бериш керек. Экологиялык паспорт болуш керек. Буга кандай сиздерде тийиштүү документтер бар? Экологиялык паспорт бар. Экология министрлигинен экологиялык паспорт дайындашат. Аны ким берет? Ошо экологический вопрос менен министерстводон алса керек да. Ошо. Сиздерде бар да толук кандуу, барысы? Бар, толук кандуу, коммунальный карамагында. Эми сиз мына айыл өкмөт болгондон кийин жердин мыйзамдарын билесиз деген ойдомун да. Айыл чарба багытындагы жайыт жер багытындагы жерлердин жанына жайыт жерге мусор полигон кылса болобу? Экология баары тең эле жайыт жерди кылышат да. Жок, негизи бүт баары эле жайыт жер болот. Анткени башка жерге айдоо жерине кыла алышпайт да. Бул жактын баары жайыт жерби? Бул тарабы мусор боюнча айтып атпайсың. Могу 2-7 гектар жер жайыт. Бул жактарычы, могу жагы? Буяктын баары тең жайыт эмес, айдоо. Буягы мына жолдун буягы айдоо багытында, айыл чарба багытында. Бул жагычы? Бул жагыда нары көстө чектешкен жери айдоо жер. Эми айдоо жер чектешкен аймакта мусор полигон курулушу бул мыйзамга жооп береби? Сиз айтып аткан экология министрлиги ушул элементардуу нерсени экология министрлиги эмес, экологиялык паспорт деп, паспорт. Эми тиги карта менен жазышканда. Аз көрсөтө аласыздар да, бар да, паспорт сиздерде. Эми алып келди, алып келет да, бул кечеөнкүдөй эле. Алып келишет, коммунальный өзүнчө тейлейт ушуну. Алардын печати бар, өзүнчө юридический лицо болот. Ошолордун вопрос местного значения деп закон боюнча ошолорго делегировать. Кайсы жыл ачылган сонда? 5-6 жыл болуп калса керек. Могу мусордун объемуна караганда анткени 2-7 гектар бүтөйүн деп калыптыр. Анткени складировать этилчү экен да мурун. Акыркы убакта эми жана силер резонный суроо берип атасыңар да, техникаңар каякта дегенде. Эгер техника болбосо кол менен эч качан муну көтөрө албайт да. Анан ошон үчүн жанагы тиги погрузчикти алынды да. Ошондон башка эч ким складировать эте албайт, жана 2,5 тонна көтөргөн. Ошол мояктын үстүнө чыгарып анан прессовать этип суулап ошентиш керек экен да. Мен по-простому мага түшүндүрүшкөн катары, адис катары түшүндүрүшкөн катары суу алып келип туруп ошо үстүнө чыгарыш үчүн биринчи баарын тең суулап туруп анан чыгарыш керек экен. Чыгаргандан кийин анан моякка теге инертный материалдарды алып келип атышпайбы азыр? Ошону складировать эткенден кийин анан үстүн рекультивация баары бир в любом случае элдин талабы эгерде ишке ашып калып башка жака шаарга же бир жака ташып калса, муну баары жабыш керек да. Ошону рекультивация кылбаса алдынан газ чыга берет баары бир ошентип. Түшүндүм. Эми могу жерди караңыз, баткак экен. Ооба. Көрдүңүз да. Бул баткакты жана суу кылып атышат. Сиздер суу кылып атасыздар. Бул жактан машиналар кирип атат. Могу жака түртүп кириптир, чыгыптыр, мына төгүп атыптыр да. Могу баткакты алып бияка кетет дейсиң. Ушул дөңгөлөккө жабышып, бул жакта инфекциялар, балегеттин баары шаарга кетип атпайбы? Жок, шаарга барышпайт да алар, биздин айылга барышат. Сиздин айылда адамдар бар да, ошо адамдар бар жака кетип атпайбы? Ошол жака кетип атышат. Новопавловкага, Заряга чыгып атпайбы? Эми ошону эми тиги мына шаардын полигонун деле көрүп келдим баягы атайын, ушу именно ушул жер боюнча анан ал жерде деле ушундай эле окуя экен, силер деле көргөндөй. Анан алар деле тиги мындай машинанын дөңгөлөгүн жууган неме жок. Кирет, жана антип алып. Ал эми бизге стандарт ба, шаарда ушундай экен, бизде ушундай кылабыз деген. Жок, мен анткен жокмун. Ошону азыр мына мурун жеке адам башкарчу экен муну. Анан 1,5 ай мурун коммунальный предприятие келгиле биз деген каржылайлы да ушу жерди иретке салалы деген
кадам менен кеттик, анан ошондон кийин реакция. Канча каржы кетти ушуга? Жок, каржы кете элек бака. Каржы кылдык деп. Жок, каржы кылып деп айтып атам. Кылдык эмес, каржылап, анткени тегерегин тосуш керек. Канча каржыладыңыздар? Кылып дейм. Кыла элекпиз. Кыла элекпиз. Жасайлы деп, анткени 1,5 ай мурун эле алышты алар. Качан кыласыздар? Канча кыласыздар? Эми ошону тиги бюджетке киргизишибиз керек да, азыр эми анткени биякты көчүрөбүз деп атпайбыз. Баары тең айтып атпайбы. Элдин баары көчүргүлө деп атпайбы. Балким ошондой чечим болуп калсанда биякты рекультивация гана кылыш керек, жабыш керек да. Жер менен өзүнүн калыбына айыл чара багытындагы алып келиш керек да бар. Тиги жактан акча алып аткандарын көрдүңүзбү? Машиналардан? Жок, мен азыр көргөн жокмун. Билесиз да? Айтканыбызды. Жок, силер айтпадыңарбы? Ар бир кирген портерден 200 сом алат экен деп сиз айттыңыз. 500 сомго чейин. Жок, 500 сомго чейин деп анткени мен 200 сом деп сизден уктум. Портерден, чоң машиналардан алып атпайбы? Чоң кичинесе кара алса керек да. Тиги ошо жерге ошон үчүн койсо керек да, анан кийин морикилерге эмгек акы берсе керек да ошо менен. Буларды могу жетим желим бөтөлкөлөрдү ким каяка могу темир тезектерди ким кетет бул? Эми сорттоп туруп анан кийин өткөрүшсө керек да. Ким алат муну? Бул жактан ким өткөрөт деп? Бул жактан ким уруксат алат? Жана бир 14-12 кызматкер бар экен, ошолор чогултат экен сорттоп. Түшүндүм, бул сорттойт. Сиздердин айыл өкмөтүнүн кызматкерлерби? Жок, биздин айыл өкмөтүнүн кызматкерлери эмес, коммунальный. Бу жерде тиги неме бар? Полигондо иштегендер нанимать этип анан алып атса керек да. Аларды ошо бюджеттен эмес, анан өзлөрү жашайт. Өзлөрүнө хозрасчет болуп анан кийин тапшырышат. Сиздерде мындай да, баардык бухгалтериялык эсеп учет болгон нерседе, мисалы айыл өкмөтүнүн хозрасчет бир мекемеси да юридикалык. Айыл өкмөткө баш ийген. Коммунальный хозрасчет. Түшүнүктүү. Эми ал жакка кирген, чыккан акча. Эмне айлыгыңарды чыгарып алгыла деп туруп ал жакта мындай. Кандай деген контора болуп калат анда? Сиздер аны эмгек келишимин түзүп, жаран менен. Биз түзбөйбүз, алар түзөт. Алар сизди карап атпайбы? Юридическое лицо болуп эсептелинет. Мыйзамдын талаптары бүт Кыргызстандагы аларга дагы тиешелүү болуп эсептелинет. Тиешелүү. Алар айлык алып, кадимкидей мындай эмгек келишимдерин түзүп, эмгек келишимдери болсо керек да. Же могу жактан темир тезекти өзүңөр саткыла дагы бизди могуну түртүп бергиле деп коюп иштей береби? Түртүп бербейт алар деген. Ал эме жанагы погрузчикти адис канайдай алат да. Эмгек келишим болбосо ага бербейт да. Демек бар. Бар да, обязательно болуш керек. Кантип анан болот. Эмгек келишим болбосо ал иштей албайт да. Иштегенге укугу жок болуп калат. Анткени алда коопсуздук ар бир маселеси бар. Туура. Канча киши менен иш алып баратат азыр? Мен уккандан бир 12 деп атышат, мен алган. Алар сизге түздөн түз баш ийет? Мага баш ийбейт. Кимге? Ал коммунальный предприятиянын карамагындагы кишилер. Ошондо кимге баш ийет алар? Коммунальный предприятиядан начальник бар. Булар баары частниктерде болчу. Азыр эми айыл өкмөтүнүн балансына алып, жок, балансына эмес, коммунальный. Коммунальный кылып биздин карамагыбыз калдык деп атпайсызбы? Коммунальныйга алып алышты. Коммунальный болгондо кимге карайт ал? Кимдердики ал? Ал коммунальный предприятие бизге айылдык кеңешке карайт. Ошентип айтпайсыңар, эмне качырасыңар? Жок, эмне деп айтат? Көрдүңүзбү могу? Ата жытты. Азыр слабыйрагы булчу. Барып ак ордон үстүн каттайт бул. Постоянно ушундай. Ата журттан жакын мына биз жашап атабыз ошол жердечи. Ата журтка дагы мындай. Тоого карап кетет экен да. Тоого карап кетет. Жок, бул шамалдын направлениясын Кудай гана чечет. Каяка барат, каяка ошол жака кете берет да булар. Урматтуу көрөрмандар, Новопавловка айыл өкмөтүндөгү жагдай боюнча маалыматка ээ болдуңуздар деген ойдомун. Анткени элдин негизги талабы бул жактагы мусор полигонунда эки четинде айыл чарба багытында жерлер турат, четтеринде каналдар кетип атат. Ал жактан чыккан саркынды суулар жөнүндө талаптары, түтүн боюнча талаптары, ошол эле учурда канализациянын барып сливтери жакын жерге жайгашып калган, канализациянын нормаларына туура келбейт деген негизги талаптарды коюп, ошол көз карашында эл бүгүн турат. Азыр эми жыйынтыгында кандай бүтүмгө келебиз, эмне деген жыйынтыкка келебиз. Азыр айыл өкмөтүнөн ушул акыркы сөзүн алалы, кандай деп маселени мындан ары чечерин жолго салалы. Урматтуу айыл өкмөтү мырза, сизге акыркы мына көрсөтүүнүн жыйынтыгы болуп атат. Элдин негизги талаптарын уктуңуз. 2 күндөн бери биздин сөмкада ушул негизги маселелерди койду. Анан эми
Бул жактагы мусорго коюп аткан талаптарды, канализациядагы талаптарды, бул жакта сливти жылдыргыла деген талаптарды, турбаларын жоон кылгыла деген талаптарды коюп атат да. Не кыласыздар эми ошол боюнча? Мынакей азыр аягында не кыласыздар? Азыр айта берейинби? Сурооңузду туура түшүндүм. Уктурсаңыздар мындай болуп атпайбы? Бул 2 айыл өкмөтү катышкан долбоор болуп атат. Эмне азыр мына Военантоновканын мына келсеңиз сиз дагы. Башчынын орун басары келиптир, анан сүйлөшүп айтып атам да мен. Эми долбоорду, то есть проектти силер жасагандан кийин азыр демилгелеш керек. Демилгелейли, анткени элдин айткан талабы боюнча нары жылдырып жанагы септикти нары бир 500 метрден коюш үчүн долбоорго өзгөртүү киргизебиз. Анткени ал труба эмес, уже септик. Экинчи септик пайда болгонго, анан ошо менен кайра долбоорду бат-баттан азыркы эле жасалган долбоорго дополнение киргизиш керек деп айтат. Кошумча. Сүйлөшүп долбоор жасаган институт бу же кайсы жак, булар сүйлөшүп батыраак тез арада ошону чечип бериш керек болду. Бул канча убакыт керек сиздерге ошону ишке ашырыш үчүн? Эртеңден барып институтка барабыз, ушундайки долбоорду да улантып берипчи. Анан аларга ушундай көйгөй болуп атат деп суранып көрөбүз. Тезирээк тездетип берет. Канча убакыт кетет ушуга эми? Эми ал долбоор чийгендерге неме өтөбүз. Анан ошол жака барып туруп долбоорду чийип берди, мейли. 1 айда чийип берди. Андан кийин не кыласыздар? Канча убакытта эл бул маселесине ыраазы болот? Долбоор дайым болсо анан аракет кылып баштайбыз. Канча убакыт керек долбоор дайым болгондон кийин? Долбоор дайым болгондон кийин эми строительствого кеткен убакыт кетет. Канча кетсе? Быйыл бүтөбү? 2,5 километр кетсин. Канча убакытта кылып бересиз аны? Же кылбайсызбы? Жок, ал кетиш. Жок, мен кайра жанагы мына айткандарыңарды азыр угуп айтып атпаймынбы? Мына Военантоновка азыр долбоорду нары көздөй улантуу жөнүндө адистер менен сүйлөшүш керек. Долбоор азыр баасын эсептеп бергенден кийин акча каражатын карап анан бат чечкенге аракет кылам. Мисалы үчүн долбоорго бул жерди киргизесиздерби? Эми долбоорду айтабыз да ошондочу эми. Момундай болуп атат деп. Мына момундай требование болуп атат. Азыр насосту бычканын аркы бетине алып кеткиле деп атат. Инженер проекти иштеп. Мынакей бул киши айтып атат. Ошондо айтабыз да. Көйгөйдү. Ошондо коюш керек. Насос бузулду дегенде нарчактан самотоп келет. Айылда карайт. Азыр неге мен бекер айтпайм? Мынакей Айнур айтып атат. 500 метрин арында кереги жок, эгерде насосту эле наркоюска алып кетсеңер болду деп атат. 2,5 километр наркосты алып кетесиздер. Наркосты дальше труба менен агыздырып алып кетесиз деп атпайбы? 2,5 километр наркосты алып кетиңиздер деп атам. Насосту элдин арасынан чыгарып кетиңиздер бияка. Айылдын арасынан. Айылдын арасынан чыгарып кетиңиздер. Мына эми урматтуу көрөрмандар, өзүңүздөр көп болуп уктуңуздар, жыйынтыгында эми кандай бүтүмгө келишет, бул боюнча көзөмөлдөп отурган ушул жогорку бийлик өкүлдөрү кандай баа берип, кандай буларды чара көрөт, анын баарын буйруса алдыдагы убакыттын өтүшү менен дагы сиздерге көрсөтүп, кандай жыйынтыктар, эмне сөздөр менен аяктагандыгын ачыктап бергенге аракет кылабыз, бар болуңуздар. Урматтуу көрөрмандар, бул жакта Тынчтык конушунун этек жагы жогоруда сиздер көрүп аткан канализациянын акыбалына көп болдуңуздар. Эми азыр биз Тынчтык конушунун баш жагына келдик. Бул жакта эми жытты биз сиздерге мындай көрсөтүп бере албайт экенбиз, бирок укмуш мындай бир жыт болот экен. Бул жактагы банялардан не бир мындай акыр-чыкырдын баары ушул жерге келет экен да. Сиз бул жердин жашоочусу, Саламатсыздарбы? Мен Сокулук районуна караштуу Новополовка айыл аймагынын Тынчтык жыл массивинин тургуну болом. Атыңыз ким? Атым Касымбекова Жазгүл. Бул жака мурун СССР убагында эле канализациянын акыркысы келип бүткөн. Негизи канализация башынан эле бар болчу. Кийин бияктар трансформация болуп, элдерге участок кылып берилгенден кийин азыр биз жашаганда ушу канализация көйгөй ушул күнгө чейин чечилбей келет. Военно-Антоновка айылы жана Новополовка айылындагы болгон канализацияга кошулгандын баары саркындуу суулар ушул жерден келип бүтүп атат. Ал жерлердеги банялар, сауналар, автомойкалар, мектеп, бала бакча, этаж үйлөр деген болгон саркындуу суу, мындайча айтканда бок, ирикчи, ыкыр-чыкырдын баары келип ушул жака бүтүп атат. 2 айыл өкмөттөн 9 миллион сом акча бөлүнүп, Военно-Антоновка менен Новополовка айыл өкмөтүнөн 9 миллион сом акча бөлүнүп, ушул канализацияны ТТБЧКдан ары алып кетилет деп чоң проект менен ушул канализация салынып бүткөн да.
бирок ошол салынып бүтүп аткан убакта бизден убактылуу баягы квартальный суранды эле да ушул сууну могу сайга агызып берип турганга кичине уруксат берип тургула деп. Анткени башынан эле бизге ушул жыттанып аткандыктан биз бул колодецтерди бүтүгөн күндөрүбүз да болгон. Бүтөп үстүнө аялдар отуруп, айыл өкмөтүнөн требовать этип ушундай күндөр да болгон. Анан бияк бүтөлгөндө жогору жактан баары чыгат да ошонун баары тиги колодецтерден. Анан алар ызылдап келет, милиция менен участковый менен келген күндөр болду. Ошонун баарын жаап, анан кайра сурангандан ушуну ачып бергенбиз. Бирок мына ушул быйылкы жыл бүтсө 12 жыл болот экен. 12 жыл ушундай акыбалда жашап атабыз. Акыркы 3-4 жылда өзгөчө ушул сасыктын жытынан курт кумурскалар башкача үйдөн эшикти ача албайбыз, терезени ача албайбыз. Бир түрдүү укмуш курт кумурска келди. Андан сырткары эми жытын азыр мен просто сөз менен айтып жеткизе албайм да. Буякта дем алууга невозможно. Андан сырткары оору абдан көбөйдү. Мен балдар эле деп айтайын десем, чоңдорубуз да ооруйт, балдарыбыз тынбай ооруйт. Өзүм мен жаш балалуумун, балдар ооруйт. Андан сырткары ушул сай менен аккан суу башында мына бияктан эле камыш болуп башталды. Андан кийин улам сиңип көбөйүп отуруп, саздын аягына көз жеткис. Абдан чоңоюп кетти, абдан ушунчалык конушка көйгөй жаратып атат. Ушул аккан суудан, ушул жактан тегерекчетте кармаган малдардын баары суу ичет. Ошол малдардын сүтү, айранын баары магазиндерге, базарларга сатылат. Ошол малдын этин кайра эле өзүбүз алып жеп атабыз. Эч кандай санап станция карабайт, эч кандай экология келген жок. Ушул көйгөй менен алышып күрөшүп эле келатабыз. Сиздерден өзгөчө сураныч мындайчы, ушулну биздин дагы көйгөйүбүздү туура түшүнүп, ушу канализациянын ачылып, кошулуп, ушул жыттан арылышыбыздын мындай кичине эми шаарга жакын болгондуктан да цивилизацияга жакыныраак жашашыбызды суранат элек да бир. Урматтуу көрөрмандар, ушул жерде бир жагдайды сиздерге мындай ачыктайлы да. Тынчтыктын баш жагындагы акыбал ушундай болуп атат. Канализация жоктуктун айынан ушунда 12 жылдан бери эже айткандай арман болуп атат. Аягын карасаңыз, чөйчөйтүп шунчалыктан кылып, целый ушул Новопавловканын, Военный Антоновканын тургундарынын акыл-чикирди ушул жүздүк турба коюп коюптур, ошол жерден айылдын этегине аны жанагындай насосту коюп койгон да. Үйдүн жанында 2 метр үйдүн жанында турат ал насос. Эми ошо чиновниктер бүгүн кийим жооп берет десең, мен эмес мурдагы, мен эмес мурдагы, мен эмес мурдагысы. Акмактын баары мурда, азыркылар, жакшылар ушуну бүтүрө албай атат да. Эми урматтуу прокуратура кызматкерлери, биз азыр ушул эл сиздерден бир өтүнүп, силерден бир ушул намыс үчүн болсо да бир иштеп койгулачы, ушул тынчтык конушуна, Новопавловка айыл өкмөтүнө бир көзөмөлүңөрдү көргөзгүлөчү мындай. Алкымды тыйып, бир мыйзамды бир талап кылгылачы. Анткени мына бул жакта орто жолдо эл кыйналган жагдай экен да. Ушуга эми акыбалды бул жакка келбеген киши түшүнбөйт. Абдан кооптуу, абдан мындай жүрөк оорута турган кейиштүү акыбал экен да. Эми дагы эмне айтчу сөздөрүңүздөр бар? Мен айтайын дегеним дагы биз биякта баарыбыздын ушул башталышындагы кызыл китептерибиз бар да. Биз закондуу түрдө жашайбыз да. Анан ошо закон сыйлаган жаран катары эми буну кайра эле жаап, айыл өкмөтүнө, жогору жактагыларга проблема создавать эте бербейли деп ушунчалык сабыр менен түшүнүп келдик. Ушунча жыл, 12 жыл деген бул оңой жыл эмес да, жаңы төрөлгөн бала 12-ге чыккан убакытта, бирок сабырдын деле чеги болот экен да. Биз бүт барыбыз кызыл китебибиз менен законду жашаган жарандарбыз да. Анан ушу законго баш ийели деп ошол айыл өкмөтүнө, ошол немелерге чейин кайрылып жатабыз. Акимге баарына өткөндө жогорку кеңештен өйдө депутаттарды чакырдык. Ушуну закон жолу менен, закондуу түрдө бизге эртерээк чечип берсеңиздер жакшы болот эле да. Мына эми жакында кыш келет, кыш түшүп кеткен атат. Ошо менен кыш түштү, болду деп калып калбай, кичине ушул проблемабыздан эртерээк арылалы деген эле ойда. Карасаңыз, бияктарда баардык биздин эжелерибиз, апаларыбыз ооздорун жаап отурат да, мындай. Жит ушунчалык мындай каңырыкка жетет да. Мына көрүп. Ой. Ушунун ичинен чыгып атат да. Ачык турбайбы, а? Ушуларды тартыш керек.
Жит ушул жерден. Могу жерде загылышка турат да. Açıp ketken. Рұқсат берсе, біз ошаққа тияқ алып шыққанымыз тура болот па? Мен ошол үчүн чуркадым. Ал кичине болот коем. Ылдый жактан 50 күн өлдү. Биз ылдый жактан келдик. Ошол мен басып барып көргөм ошол бүтөлүп турган канализация. Мына мен ол үйдүн тургунумун. Канализация ачылат экен. Муну талап барыс эмеби? Астын бардыгы боксийдик. Ана жерде бар экинчи көл. 3-4 көл бар. Канча кайгында? Бул жерде бассейн боксийдик 4 бассейн бар бер жагы. Может 5 жаңылбасамчы. Ошонун баарын көзүңөр менен көрүп тарткыла, жаңа жарыкта деген ошо да. Аз да кеч эмес, тартсаңар түйсөңөр. Бара алабы адам? Ооба, басалы. Адам баса басып барып тартыш керек ошонун баарын. Фонариктер жүзүгө түшөйсө. Уйлар суу ичет да. Оору чыгып кетсе, ош базардан сүтү. Жап-жашыл көл турбайбы бул, э? Я. Жап-жашыл көл турбайбы? Көл бассейнде өтпөймүн. Биягына 15 метрге жүзөм. Дана көрдөс да. Насосту койгондо ал насос тарта албайт наркы өткөнчү. Мен башында проект түзүлүп атканда айткам, мен деле элимди ойлопчу. Насос жок эле моундай кылып уклон менен алып кетсе болбойбу десем, андай болбойт. Суу кеткенден кийин алдынан казып туруп 60-70 сантиметр деп туруп, а жерде 500 турба жатат 42 метр. Неменин расстояниясы боюнча. Не, ошо айылдын нар жагына кылып койсо тартпай калат деп атасызбы? Нар жагынан тартпайт дешти да, мен каяктан билбейм. Айырмасы кандай ал жактын? Жок, наркы өттөн тартпай калат деди. А берки өткө койсо тарта берет. Насосту. Мен ошондой түшүндүрдү да магачы. Если сиз проектиге келип, жанага келгенде эч нерсе билбей калып атасыз да, анан насоско келгенде эле өзүңүз баарын түшүнүп калып Мен атасыз. айттым анычы. Самолет менен кетирсе болбойт. Ошон үчүн эки эл урушпаш керек. Стратегический объект. Бизге ушундай уруксат берип атат деди. Проект жасатып атканда айыл өкмөттөрчү. Анан мен эмне кылышым керек? Мен эч нерсе кыла албайм. Неме эки көчөңүздү кошпой деле могу жерден агып келаткан суу делечи жанагы турбадан өтпөй калыш мүмкүнчүлүгү болуп атат да. Анткени баняңыз да бар экен, тиякта неме айтып атат э, бала бакчадан, этаждан түшүп атат дейт. Анан ошол сууңуз жанагы жерден деле жүздүк немеден өтпөй калышы мүмкүнчүлүгү бар да байке. Банялар бар, мына жолдон келат военный Антоновкадан. Мындай элдердин үйүнүн забордун ичинен кетип атат. Ошолордун баарын айыл өкмөттөр Кандай эмеде туруп атабыз ошол экинчи мисалы үчүн мына мен жап-жакын жердемин. Мен ушундай насос менен ичем. Жерден мынтип качайт этип ичебиз. Ушул үйдүн баары. Азыркы күндө. Ушул суу жерге сиңет. Менин 5 балам ушул сууну кайра ичет. Мына ушул үйдө турам мына. Карган 80деги абышкамды атамды мына ушул үйдө. Атам бар. Атамды алып келип иштеп ушул жерде жашам мына. Атам да бар үйдө аз карган, бас албаган калтылдап 80деги үйдө турат. Атамды сүйрөп чыккылачы бар. Атам да мына ушундай үйдө. Мына жерде жанагы бассейндин жанында экенсиздер. Мына суу. Мына ушул жерден эле кайра чыгарып, мына ушинтип суу ичебиз мына. Көрдүңөрбү кандай жерде кандай жашоодо жашап атабыз мына. Ушул суу чыгат экен да. Насос менен жерден качайт этип алып ичебиз ушул сууну. Бияктан скважина алып каздырганбыз да. Бияктан келген эмес да. Өзүбүз самодельный чыгарганбыз. Канча метрден чыгаргансыз? 21 метрден чыгарганбыз. Бул кайра эле могу жерде бияктан сиңип эле кайра эле оруп жатабыз мына. 5 бала менен элестетиңиз. О, тынчтык. Анан кандай сууну ичип жашап келатабыз мына. Эме менен насос менен суу ичет. Полный. Таза суу жок, ушул сууну ичип келебиз. Ушул жердеги сууну ичип келебиз мына. Алтын карасаң кул чыгат турат. Ja, тазаланды. Тынчтык конушунан жок. Мына ушул акыбалды эмне деп айтасыңар? Көрсөңөр ушул чүйдүн губернатору мына ушундай жагдайга кандай алыңарды көрсөтө аласыңар? Эркиңерди, күчүңөрдү канчалык көрсөтө аласыңар? Мына адамдар, кичинекей балдар, биздин келечегибиз, ушулар ичип аткан суу мына короодон эле могу жеринде бүт бир айыл өкмөтүнүн мусору ошол акыр чикирүү жерге келет экен. Бу жерде адамдар жашайт экен. Бул жер
Бассейн екен мынау жақ. Қамыш. Қамыш.